Көчкөн Сактановдун Адат азабы романынын 7-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Биринчи сол. Илимбек иштеп отурса сырттан Миралы кирди. Кызуу. Салам айттык. Кел. Эл тойдунан кат алдым. Дубай салам айтыптыр сага. Рахмат. Байкушта менчилеп үйлөнүп алыптыр. Билем. Эмне үйлөнүп бүлөө күтүү жаман бекен? Эмнеси жакшы? Эмнеси жаман? Үйгө келсең тамагың даяр, кийимиң таза. Колдон келсе үйлөнбөй эле коюш керек экен. Азыр жаман аял жакшы эркектин мойнуна мине баштаптыр. Койчу. Чын, муну үйлөнгөндө билесиң. Илим. Бир кезде экөөбүз чарпышып жүрдүк. Күнөө сенденби, менденби, аны бир Кудай билет. Кечир. Боло берет. Ошентип бир карыздан кутулдум. Кандай карыз? Дубай саламдычы. Рахмат. Эми сен мага карыз кыл. Дагы иче баштадыңбы? Кантип ичпейм. Кирсең эле дүкөндө мөлтүрөп иче кой деп толуп турса эле иче бересиңби? Кап, ушу түшүнбөйсүңөр да дегендей обдулду. Бүгүн да цехтин жолдоштук сотуна катыштым, деди Илимбек. Баягы биздин ветеран мастер барго, ошону аракечтиги үчүн соттодук. Бир кезде абдан жакшы киши болгон экен. Азыр да жакшы киши ал. Бирөөгө момурап салам айткандан башка не жамандыгы бар? Аны аракеч кылган жаман катыны. Азыр эркектин душманы эле аял менен арак. Койсоңчу эми аялдарга асылып. Аялдардын баары эле андай эмес да. Жаман аялдарды айтып атам мен. Жакшы эркек жаман аял менен ажырашайын десе, балдары жетим калса, ажырашпайын десе, ал албарсты күнүнө кулак мээсин жесе, анан ал ичип кетпегенде ким ичип кетет? Кел, эми 5 сом. Айлыкта бере коем. Дүкөнгө эт түшүптүр. Эгер эт алсаң анда эмне? Эт түгүл балеси жок. Дагы ичип үйүнө бир маалда келди Миралы. Мурун заводдун жатаканасы болуп, азыр аз бүлөлүү жумушчулар үчүн берилген 3 кабат үйдүн бир бөлмөсүндө жашашчу. Үйлөнгөндөрүнө араң эле 1 жыл толгон. Ботинкасын ал согончоктой шоп-шоп бутунан ыргытып, күзгү алдына келип талтайып турду. Кана, тур, чылапчынга суу куюп бутума кой. Мас кезинде анын айтканын кыңк этпей угат Соно. Үйлөнгөндөн кийин 1 жумадан кийин эле анын буйругун укпай, саал кыйшаң-мыйшаң болду эле бир уруп керебет алдына киргизе койгон. Ошол болду. Жүрөгү өлүп калган экен. Миралынын мас кезинде ным унчукпайт. Соно чылапчынга суу куюп бутуна койду. Миралы дөгүрсөй каш серпти. Эмнеге үтүрөйө түштүң? Элдин аялдар күйөөсүнүн бутун жууп, түгүл бутунан башына чейин ушалап берет дейт. А сен суу алып келгениңе, сен мынча үтүрөсүң я. Эмнеге үтүрөйм? Жуу бутуңду. Кудай сендей аялды неге жаратты экен? Мендей аялдан чыкпай, кандай аялдан чыктың эле? Жуу аркы бутуңду. Сендей аялдан чыккан эмесмин. Мен эмне экенмин? Сен аял-паял эмессиң. Сүлгүн үстөлгө арта салып Соно сыртка чыкты. Көздөрү жашка толуп дубалга жөлөндү. Жүдөө жүзүнөн тоголонгон көз жаш таноосунда мөлтүлдөп, көмөкөйүнөн сыздап, эриндери дирилдей көккө телмирди. Муңу көкүрөгүнө толду. Миралы дөгүрсүй артынан чыкты. Кир үйгө. Эмне болду? Муун жүнү бошоп, көмөкөйүнөн солуктап ыйлады Соно. Жумуртка тим эле. Эмне, жарылып кеттиңби? Кир. Кирбейм. Кир деп атам. Миралы анын арык билегинен бурай кармап мыкчыды. Кир азыр, болбосо көчөдөн зоңулдатып саба өтөм. Соно солуктай шөмтүрөп, анын алдына түшүп үйгө кирди. Болду, боздобо. Боздойм, ташбоор, мыкаачы. Миралы бөтөлкөдөн пиваны кериле жутуп ичин сылады. Муну көрсөң, мыкаачы эмешмин. Дагы мен экенмин. Эгер башка болсо, күнөөңдү билесиңби я? Эмне күнөөм? Күнөөң жокпу? Айтчы, кыз кезиңде кимге алдаттың эле? Башына союл тийгенсип шылкыя түштү Соно. Ичинен ай Кудай деп эриндерин тиштене көзүн жумду эле, кирпик арасынан чыккан жаш таноосу ылдыйт мөлт кылап, анын кийимчен барып үстөмөнүнөн керебетке кулады. Миралы жанына келди. Тур ордуңдан. Соно турбады. Тур деп атам, деп Миралы аны билегинен бурай кармаганда Соно чырылдап ордунан тура калды. Акмак, мен сага ушунча эмне кылдым я? Садист. Эч нерсе кылган жоксуңбу? Кана, тамагың. Нең дурайын. Энеми сөкпө. Сөгүш керек. Энең мыкты болсо, сени мыкты тарбиялайт эле. Тигил казаныңды кара.
Желмоз кемпирдин казаны. Канча жолу айттым, ичин эле эмес, сыртын да жуу деп, укпайсың. Кулагың эмес эле эки тешик. Акылган тамагың нең дурайын, шылдыр-пылдыр. Оозуң менен бутуңду боешту жакшы билесиң. А тамак бышырышты билбейсиң. Жакпайбы, өзүң бышыр. Миралынын чоң алаканы кулак түбүнө шактей түштү эле, сону чырылдай учуп барып улагага түштү. Изверг, садист, оха! Бул учурда Миралы үстөлгө барып, терезе парданын далдасында турган кочкул кызыл виносунан толтура стакан куюп тартып ийип, артынан бөтөлкөдөгү пивону лакылдата жутту. Мына көрдүңбү, ичтим. Эми кычыштыкка ичем. А ичкенде мени билесиң. Ошон үчүн тур да кыңк этпей тамак жаса азыр. А эгер азыр дагы баягыдай эшикке качып чыксаң, дагы ошондой кылып сүйрөп кирем. Качпасаң боюңдан түшпөйт болчу. Коркконуңан түшкөн. А сен ичиме ургансың, тепкенсиң деп эмгиче догурунуп жүрөсүң. Тур да кыңк этпей тамак жаса. Сону унчукпай калды. Тигил ого бетер кызып баратат. Анын үстүнө чоң бөтөлкөдө дагы кыйла виносу турат. Ордунан солуктай туруп, бөлмөнүн бир бурчундагы тар ашканасына кирип, темир чөмүчүн атайын казанга канк этире бир уруп алып, ошондо гана ички бугу кичине чыга түшкөнсүп, мурдун шуу тартып, картөшкө аарчый баштады. Жаакка бирди жеп, улагага учуп түшкөнүнө карабай, сону айтканын ажылдабай угуп, картөшкө тазалап киргенине Миралы кыйла жебип унчукпай калды. Чылым тартып кыйлага сабылбырап унчукпай турду. Анан бөтөлкөдөгүдөн дагы бирди алып ийип, көздөрүн чычаладай кызартып, сононун жанына басып келди. 50 сомдук ботинка кийип жүрөт. А мен сени багам деп, өмүр бою чолпондун 12 сомдук ботинкасын бутуман түшпөйт. А сенин башкаң айтпайын, өтүгүң эле 150. Кымбат экенине мен күнөөлүүмүнбү эми, деди солуктай бышактап. Жап оозуңду. Сага сөз берген жокмун. Оозуңду иштетпей колуңду иштет. Картөшкөң арчылып, камырың жайылып, тамагың бышканча таң атат эми. Эт жок болсо кайсыл камырды айтасың, деди сону ажылдай кекетип. Эмне үчүн эт жок? Жок, дүкөндө жок. Сага эле жок. Айелдин катындары алып эле келип атпайбы? Айелдин аялдары акылдуу да. Ооба, акылдуу. Сендей дейсиңби? Сага окшоп ким калсын? Энеси жаман десе. Жакшы аялдар жоктон бар жаратат. Сен жамансың. Ошон үчүн ушундай баары бар заманда үйдө эч нерсе жок. Сону чыдабай кетти. Ошо жакшы аялды таап алчы, уктуңбу? Таап алчы. Таап эле алам. Азыр аялдан көп неме жок. Сону жарты арчылган картөшкөнү калай кастрюльгө калдырт этире ыргытып ийип ордунан турду. Анан киребетке барып отуруп, башын эки муштумуна коюп, деп үңүлдөп ыйлады. Миралы бөтөлкөдөгүн шыпкай стаканга куюп, жарымын алып ийип, сонунун жанына келди. Үңүлдөбө, эркенин жашы кургабайт, эркесиң. Эриң урса элдин катындары эшикке күлүп чыгат экен. А сен тур, тамак кыл, камырдан кыл. Эт болбосо эмнени кылам? Тап, жакшы аял жоктон бар жаратат. Ыйлаганга эле мыктысың. Сөз айт электе тим эле мөлт куюла кетет. Ушу көзүңдөн жакындаган куюлат. Менден жакшы эркектер үйгө келгенде көзүң тим эле аларга күйүп кетет. Туруп кайдан болсо да эт таап, тамак кыл. Болбосо азырчы улагага эмес, эми эшикке учуп түшөсүң. Жок болсо кайдан табам, деп кыйкырды эле. Сону эки көзү мөлт этип, азыр кесесинен түшө калчудай заардуу тостое түштү. Тап, сени багам деп кечке чоюн сапырып жүрүп, кечинде чай ичемби? Тапканың ичип атсаң, ичесиң да, деди сөз учуру келе калганда сону. Ушул учурда Миралынын чор алаканы менен анын желкесине шалп эте тийди эле, сону керебет түбүнө куурчак сымал тырп дей түштү. Изверг, садист, ой Кудай! Миралы жарым стакан виносун тартып ийип, чыныгы уруш мына эми башталат дегендей жеңин түрүнө сонунун жанына келди. Эй, тешик кулак, менин ичпегеним жөнүндө экинчи сөз болбосун дебедим беле? Кайдагы ичимдикти айтып жатасың? Арак менен коньякты тиги шофёрлорду коркутуп, пара алган милиция агаң ичип жатат. А мен шорлуу сени багам деп, кечкеним керели кечке чоюн, а ичкеним дүкөндө өтпөй турган мына кул кара вино. Жок дегенде ушуну сен түшүнбөйсүңбү, я? Анан да тапканыңа арак ичип деп. Бу мен тапкан эмеспи, я? Деп 4 бут телевизорду тептеле телевизор шалдырт этип маңдай айнеги сынып кулап түштү. А бучу, бу дагы мен тапкан эмеспи? Дубалда илинген чакан килемди шарт сыйрып ыргытты.
Соно эшикке качып чыкты. Тызылдай чуркап экинчи жатаканага жетип, Илимбек жашаган бөлмөгө кирди. Кудай жалгап, Илимбек жатаканада экен. «Илимбек, жүр тезирээк, тиги Миралы жинди болуп атат», деп алая эси чыгып аны ээрчитип жөнөдү. Болохтой ыйлап болгон окуяны бүт айтып келатты. Алар киргенде Миралы үй ичин сапыра чачып, кезегеми майда табактарга жетип, аларды жерге тарсылдата уруп аткан экен. Илимбек кирип барып, аны чап билегинен кармады. «Токто, келесо, дагы баатыр болуп атасыңбы?» Көздөрү кызарып, Илимбекти тааныбай, аны көкүрөккө бир түртүп, «Арызчыл десе», деп соного жулунду. Илимбек аны желке жакасынан мыжыга кармап токтотуп калды. Жаман боксер, бу сенсиңби?» деп оолжуй муш көтөрүп, бирок муштумун шилтөөгө үлгүрбөй, керебет үстүнө учуп түштү. Илимбек аны так көк желкеге уруп чыкты. «Сонону урган колуң ушулбу?» Илимбек аны желке жакасынан алып, оорунан тикелете тургузуп, анан колун артына кычырата кайрып, тизеси менен көчүккө тептеле соно учуп түшкөн улагага көмкөрөсү менен барып түштү. Сынбай, бүтүн калган жалгыз чайнегин кармап бурчта турган соно. Болду эми Илимбек», деп кайра Миралыны аяп, эки ортого түшө калды. «Өч алдың деп, эми бул мени өлтүрөт, идиштерди талкалай баштаганынан чуркап барбадымбы?» Милиция ээрчитип эки дружинник кирди. «Күн алыс ушундай чатак», деди түпкүчтөй болгон коңшу кемпир. «Бизге бул бүгүн да уйку бербейт». Баарын патрата сөгүп аткан Миралы милицияны көрө коюп тайсалдай түштү. «О, көрсө эски досум турбайбы?» деди милиционер. «Кана дос, бутуңду кий да кыңк этпей алдыма түш». Ээсинен ыза көргөн капастагы жолборс мисал Миралы жанындагыларга сес берип, анан барып жинин ботинкесинен чыгара, апкытын жапшыра кийип, милиционердин алдына түштү. «Соолугуп калды окшойт. Алып кетпей эле коюңуздарчы», деп сону жалдыра милиционердин алдына тура калды эле. «Өтө эле боорукер көрүнөсүз», деди ал сонону какшыктап тиктеп. «Үй ичин бузуп жарган бул эми башыңызды жаруудан кайтпайт». Ошентип Миралы ысык тамак жебей калды. Алар кеткенден кийин бурчта жаман табуреткада отурган соно акырын ыйлап, мурдун шуу тарта муңун Илимбекке айта баштады. «Соо кезинде жакшы эле. Соно эмне кылайын, соно кандай жардам берейин деп турат. Ичип алса эле минтип тежик жинди. Жок дегенде жумасына бир жолу ичсечи, күн алыс ичет. Кетип эле калайын десем, ошентип эле көрчү, өз колу менен мууздап, ана милицияга өзүм барам дейт. Кетпейин десем минтет. Айлам жок». «Ал ошентип жөн эле коркутканы», деди Илимбек сынык телевизорду ордуна коюп атып. «Менин айтарым, эки маселени катуу коюш керек, ага. Же аракты биротоло таштасын, же биротоло ажырашсын. Антпесе болбойт. Кийин балдар төрөлүп, курагың өткөндө кеч болуп калат». Сонону сооротуп жатаканасына келди Илимбек. «Ну что с ней?» деди Пантелей Клепиков. «Миралы дагымас, аялын уруп, үй ичин бүт талкалап салыптыр. Милиция алып кетти». «Ну что с ним поделаешь, а? Мен айттым, Миралы, дорогой, ичпе. Ал, понимаешь, эмне дейт? Жерине менен кучакташып канча ирет жаттым. Дале менин ден соолугум сеникинен мыкты, Пантеке», дейт Илимбек. «Ошентип жүрүп жерине менен биротоло кучакташып жатып калбаса эле болду». «Да, жалко парня, жалко. А зачем жалеть такого, Назарыч? Ведь он себя не жалеет». «Да, в том-то и беда. Мен ага канча айтты. Миралы, дорогой, ты представитель рабочего класса, укпайт. Өзүн ойлобогон киши жумушчунун намысын ойломокпу». Клепиков. Во, жумушчу болуп туруп аракеч экенине ал намыстанбайт, ойлонбойт. А жумушчу деген азыр ким? Татаал станок жасаган окумуштуу дирижер болсо, а жумушчу оркестрант. А оркестрант болбосо, пожалуйста, у музыка нет. Миралы ушуну ойлойбу? Жок. А биздин заводдо Миралыдайлар канча. Поэтому срыв, брак. Ушул бизде азыр зор проблема. Неужели бүтпөс проблема? Кантип биротоло тыюу керек, понятия не имею. Менимче, Назарыч, Миралыдай кишилер түшүнбөйт. Түшүндүрүүнүн кереги жок. Жакшы болуу жөнүндө күнүнө радиодон сүйлөп атат, теледен көрсөтүп атат, гезитте жазып атат, чогулуштарда, жолдоштук соттордо айтылып атат. Бирок кана алардын түшүнгөнү? Ошон үчүн дагы айтам. Миралыдай кишилерди сөз менен эмес, башкача тарбиялаш керек, башкача түшүндүрүш керек. Кантип 100 жолу жакшы бол деп баш ооруткандан көрө, менимче аларга бир жолу гана убара болуш керек.
Ну кантип? Биздин заводдун миралысы өзүңүз айткандай башка заводдо же мекемеде жок дейсизби? Толуп атат. Ошон үчүн аларды бүт баарын участковый милиционер аркылуу шаарлардан бирден терип кетип, али ээнсиреп бош жаткан бизде талаалар көп. Ошол жерге аларга канал, шаар курдуртуш керек. Эгер өмүр бою оңолбойбу, өмүр бою желкелеп иштетиш керек. А если у него семья? Тамагы жана жумушчу кийиминен арткан маянасын бухгалтерия аркылуу бүлөсүнө жибертип туруу керек. Пантелей: ты здесь прав, конечно. Но что мы с тобой поделаем? Для этого есть специальные люди, которые работают и думают. Действительно, если бы таких забрали бы от нас, то мы работали бы без ущерба и жили бы спокойно. Кстати, Илимбек, сен институтту бүтүп жатканың үчүн сени заводдун конструкторлор бөлүмүнө иштөөгө чакырды. А сен эмне ага барбай цехте мастер болуп калдың? Илимбек: көп себептери бар, Назарыч. Ну кандай? Инженерлер азыр бизде 5 миллионго жетти. Америкага салыштырганда бизде 3,5 эсе көп. Мына ошол көптүгүнөнбү же жумушчулардын кадыр баркы бизде өсүп атканынанбы? Айтор инженерлер анчейин бааланбай калгансыйт. Экинчиден, инженердин жумушчуга караганда маянасы аз. Анын үстүнө, Назарыч, эмнегедир өндүрүш чордонунан, цехтен, жумушчулардын арасынан кетким келбейт. Жаңы станоктор келе баштады. Азыркы станоктор, Назарыч, өтө татаал, өтө акылдуу. Мындай станокторду өзүңүз айткандай адистешкен дипломдуу жумушчулар гана башкара алат. Келечекте жумушчунун ордун инженер алмаштырат деген оюңуз ырас. Анткени турмуш өзү азыр ушуну талап кылып атат. Мындан бир аз эле жыл мурун чет элдик кээ бир футуролог жана социологдор илимий техникалык революция канчалык өскөн сайын жумушчунун ролу ошончолук төмөндөй баштайт дешкен эле. Алардын бул ою көп өтпөй эле суу кечпей калды. Атүгүл башканы айтпайлы. Буржуазиялык басма сөз органы болгон Вашингтон Пост бул жомокту ашкерелеп чыкты. Анткени илимий техникалык революция өскөн сайын айрыкча Америка, Япония, ФРГ сыяктуу алдыңкы капиталисттик өлкөлөрдө адистешкен ишчилер ого бетер керек боло баштады. Ал эми биздечи Миралыдай жумушчулар менен ИТРден учурунда коомду кайра куруп, же өндүрүштүн темпин алдыга тездете алабызбы? Албайбыз. Анткени булар арактан башка дүйнөнү көрбөй да тааныбай да калышкан. Ошон үчүн жумушчу табынын дүйнөлүк кадыр баркын билбейт, билгиси да келбейт. Буларды тарбиялап, буларды дарылап отурууга өмүр да убакыт да жетишпейт. Мындайларды арабыздан терип кетип, күнү түнү конвой менен жер каздырып, ал эми нака жумушчулардын тобу адистешкен билимдүү, тажрыйбалуу кишилер менен толукталганда гана азыркыдан да мыкты жумушчу табы пайда болмок. Кадыр баркы ого бетер күчөмөк. Вообще-то, да. Мындай учурда, Назарыч, менин оюмча, окумуштуулардын илимий академиясы болгондой эле алдыңкы жумушчуларды бириктирген эмгек академиясы же болбосо эл артисти дегендей эле эл инженери деген наамдар пайда болушу мүмкүн. Буга эмне дейсиз, Назарыч? Аплодировалбы. Экинчи сол. Илимбек бир топко чейин жарыкты өчүрбөй ойлуу жатты. Уйкусу келбеди. Алмажан эсине түштү. Ушундан улам мындан бир жыл илгери жазылган күндөлүк дептерин чемодандан алып барактай баштады. 15 апрель 1981 жыл. Адабият бири. О, муза, сага мен көөдүк кезимден арбалдым. Али кыз сүйүп, кыз өбелекте сага арнап, сени сүйүп, жазуучу болууну эңсеп, анын оор түйшүгүнө кумарланып колума калем алдым. Оюнга тойбос жаштыгымды эле эмес, не бир кымбат, не бир асыл сезимдеримди сага берип, кагазды тала, калемди тулпар кылып, кыял менен аалам кездим. Менин кыялмас кылган дүбүртүңдү көкүрөк толтомдун кымбат жеринде сактап, күнү түнү, атүгүл түшүмдө да жазып, жоомарт менен Алыкулдун бейитинин жанында отуруп, мага шык, күч бергиле, силер өтөй албай кеткен оюңарды, ишиңерди ылайым мен өтөйүн деп, алардан бата тилеп, жалгыз жапа көрүстөндө жүрдүм. Бирок кана натыйжа, ааламдын бир бурчунда миңдин бири болуп дале эч кимге белгисиз жүрөм го. Качан, о муза, сага болгон зор арзуумду калк билет. Качан? 11 май 1981 жыл. Эгер мени кимдир бирөө жазуучу болом деген оюңду биротоло ташта, эртең эле ортоң колдой зор кызмат берем десе,
анда анын бул кеңешине аябай капа болор элем. Ал эми кимдир бирөө мени зордоп, колумдан калемимди алып, биротоло жаздырбай койсо, анда өмүр бою зор арзуумдан айрылгансып, жетим баладай бозоруп, кусаланып, мен үчүн жашоо аябай кунарсыз тартып, өмүрүм тыйынга арзыгыс болуп калар эле. 27 октябрь 1981 жыл. Бүгүн Алмажанга бара албай калдым. Кандай кайгылуу күн. Эч нерсе кызыксыз. Башыма эч нерсе кирбей, көкүрөгүм ачышат, жүрөгүм сыздайт. Анткени чыгармам такыр жылбай жатат. Үстөлгө келип, ички абалымды ыр менен жазууга отурдум. Неге мен кышкы бороон ыйлаганын, эңсеймин жайкы түндө жалгыз жатып, неге мен бул өмүргө арзыбаймын, жыл өтсө өлүм ою жанга батып. Байкасам, байкуш жүрөк картайгансып, кээде мен көңүл сыздап кайгы күтөм, а кээде көңүлүмө канат улап, кайра эле үмүт менен үрөйүм жанды. 2 ноябрь 1982 жыл. Бүгүн мен үчүн аябай оор күн. Кол жазмаларымды бүгүн бүт өрттөп жибердим. Колдон келбес иш үчүн жер сүзүп өжөрлөнө берүүнүн кереги жок экен. Адам акыры эки жашабайт да. Андай болгон соң мынча өзүмдү ыпыратып, кыйнайм. Мындан 1 жыл илгери күндөлүгүмө, жазуучулукту эч нерсеге алмаштырбайм. Ансыз өмүрүм бир тыйынга арзыбай калат деп жазыпмын. Ал кезде бүгүн өрттөп жиберген чыгармаларымды жазып жүргөн учурум эле. Кантейин ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет тура. Максат өтөлбөй, тилек аткарылбай калса, дароо саздеси сынып, көңүл кайт болуп калуу мүмкүн. Эрксиз, кайратсыз кишинин ишидир. Эрктүү, кайраттуу, чыдамдуу болуу бул жакшы сапат. Бирок жылдап чыдай берүүгө өмүр кыскалык кылат да. Кош менин дыйкан талаам, ак барак. Кош менин куш канатым калем. Мага теңир көкүрөк толо угут, көңүл толо шык бериптир. Кантейин. Ушинтип жүрөк кумары чыгармачылыктын түйшүгүнөн жана Алмажандын арзуу отунан ажырап калгандан бери кээ түндөрү аябай кыйналып, куш уйку болуп калды. Иштен кийин эч нерсеге көңүлү чаппайт. Мындай учурда колдорун желкесине алып, максатсыз керебетте жатып, шыпка телмирет. Же терезеге келип жөн эле сыртты тиктеп отура берет. Мына ушундай жымжырт жалгыздыкта жүрөгүнүн терең жараланганын сезчү. Ушундан улам бул санаадан арылыш үчүн айылга барып, бир азга болсо дагы өзүн өзү алаксытмак болду. Отпуск алды. Жөнөр алдында Алмажанга барып, не болсо да бир учурап коюуну каалады. Аны көргүсү келди, бирок анта албады. Барууга чамасы эрки жетпеди. Болгону ага мындай деп кат жазды. Алмаш, кат жазып отуруп көзүмдү жумсам, анын караңгы көшөгөсүнөн бактысыз сүйүүнүн кайгылуу драмасын көрөм. Өзүмдү ошондо сахнадагы күрөшчүл, бирок бактысыз каармандай сезем. Жүрөк байкуш сени сүйө баштагандан бери турмуштагы кубанычты, ыракатты, жаштыктын поэзиясын бир гана сенден алган элем. Телмирген көздөрүңдөн терең сүйүүнүн отторун, бай турмуштун, таза махабаттын чер жазган кумар жалынын бир гана сенден алган элем. Ал кезде мен бактылуу экенмин. Ал бакыт сенин жара көр күлкүң, сени суйкайган карааның, менин элесим тереңинде турган карагаттай карегиң эле. Алмаш, экөөбүз баскан жол, экөөбүз жөлөнгөн жыгач, сен мени түртүп жиберген тар кыя, экөөбүз ойлогон ой, тилеген тилек менин турмушумдун чыгармасы болуп калды. Демек мен сени унута албайм. Айтчы, Алмаш, соолуп бараткан даракка бир тамчы сууңду аяйсыңбы? Сүйүү экинчи өмүр. Сүйүү турмуштагы зор күч. Демек сүйүүсүз адам тирүү өлүк. Сен кош айтып кеткенден бери менин жаштыгым күз айы менен кошо батып кеткенсип, келечегим кызыксыз көрүнө баштады. Сенсиз баардык нерседен чарчадым. Махабатка баш ийдим. Анткени сен жүрөгүмдү уурдап алып, алыска айдан ары учуп кеткенсидің. Эсимде, анда жаяй эле. Биз тоо арасы менен жаш чөптөрдү аралай басып, кызгалдак гүлдөрүн эсепсиз тердик. Сен ак жоолугуңду желбиретип, карагайдан карагайга жашынып, карлыгачтай ойт берип, чокунун миздеринен туруп мага кулач созгонсуң. Мына ошондо сен жазыксыз жүрөгүмө жалын салган экенсиң. Алмаштай, ана бизге эмне болду? Эмне үчүн бири-бирибизден тез эле алыстап, өз жолубуздан, өз максатыбыздан адаштык? Же буга мен күнөөлүүмүнбү?
Мүмкүн Алмаш. Анткени ошол жылы колумдан келбес зор максатка алданып, сенин кадырыңа жетпей, жүрөк табымды сага арнабай, чыгармачылыктын түйшүктүү кумарына арнап кый алмас жүргөн экем. Бирок ал максатка кара жанымды канчалык карч уруп, атүгүл дүйнөдөгү эң кымбат кишим сени саамга унута салып, күнү түнү чимирик жүргөнүм менен үмүттүн алыскы отторуна жете албадым. Ушундай учурда сен менден сууп кеттиң, алыстадың, мага ишенбедиң. А мен чыгармачылыктын чыныгы сырын, түйшүгүн анча билбей, түшүнбөй туруп ушундай жазсам, ушундай боло берет деп, жазган чыгармамды чебер токулган килемдин көркөм деңгээлине жеткирбей, болгону жаман көлдөлөң жасап жүргөн экем. Азыр артыма кайрылып, өткөндү ойлосом, көп жаңылыштыгымды сезем. Жаңылыштыгым биринчиден сенин кадырыңа жетпегеним, экинчиден кур бекер убарага жүргөнүм. Алмаш, жакшы жазуучу боло албаганым менен жакшы инженер, жакшы жолдош, жакшы ата болууга өзүмдү тарбиялаймын, курчутамын. Жок дегенде ушул колумдан келер. Чыныгы бакыт кичинекей нерседен өз бактысын таба билүү эмеспи? Демек мен кайрадан жолго чыгышым керек. Ойлогон оюма, тилеген тилегиме жетишим керек. Мындай учурда мага жардам бере турган бир гана сенсиң, Алмаш. Ошон үчүн менин бул катымды окуп отуруп, кантип бир күлүмсүрөп жооп бере албайсың? Айтчы, соолуп бараткан даракка бир тамчы сууңду аяйсыңбы? Илимбек. Көп узабай Илимбек айылга жөнөп кетти. Айыл көк жамынып, аба көк жыттанып, бүткүл жылга жыбыт көкмөк болуп, көркүнө чыгып турган жай айылы. Адатта астанасын 2-3 кемпирден башка эч ким аттабаган Сайкал кемпирдин үйү бүгүн бакка-шакка. Сайкал, Илимбек келди дейби? Деп сырттан Миралынын апасынын бир тууган сиңдиси кирди. 13 жашында ал ушул айылга түшкөн эле. Келди эже, отуруңуз, деп Сайкал Илимбектин келгенине жетин албай, берерге тамагын, саларга кийизин тандап, келген кеткенге жыйган дүйнөсүн төгүп салып, өзүн өзү батпай көбүрүп жабырууда. Чайга караңыз эже, Илишим аркы бөлмөдө жолдоштору менен отурат. Миралыны сурайын дедим эле, ал кандай жүрөт экен? Мен сурадым эже, жакшы дейт, үйлөнүптүр. Энесин жакында неберелүү кылчудай. Босогодон козунун башы көрүндү. Сайкал бажактап демигет. Илишим келет деп ушуну семиртип жүрдүм эле, бата берип койгула айланайындар. Аркы үйдөн дагы бирөө бакылдайт. Илиш, келчү өзүң. Мени менен бир стакан кагыштырып койчу. Сен ичпесең мейли, сен үчүн биз ичебиз. Кемпирлер өз ара бүжүңдөшөт. Өгөй болсо да өздөн артык бала болуптур. Өз бала тиги Миралы энесине бир байлам жоолук бербей бептир го. Басышы, бою башы кудум эле атасы. Атасы да шаарда дешеби? Шаарда эмиш. Шаардан үй сатып алып, анан Илимбекти издеп барган эмиш дейт. Бирок бул чунак учурабай, артыман издеп экинчи келбеңиз деп койгон эмиш. Сайкалды шаарга биротоло алып кетем деп келиптир. Сайкал, дейт экинчи кемпир угуза. Бизди таштап шаарга кетейин деп атасыңбы? Илишим ошентет, алып кетейин деп келиптир. Бирок кагылайын эже, шаарда мага эмне бар? Ушердин эле топурагы буйрсун. Айланайын эже. Илишим ушинтип эле келип кетип, мени неберелүү кылса болду. 2-3 күндөн кийин Илимбек бир кезде өзү окуган мектебине барды. Базар күнү болгондуктан мектепте эч ким жок эле. Өзү окуган класска кирди. Мына ал отурган парта. Көзүнө жылуу учурап, балалык жыты али да болсо ушул партада тургансып сезилди. Тизелери батпай, бир четине араң көчүк коюп досканы тиктеди. Баягы эле эски доска экен. Классага балапандары жетилип, эбак учуп кеткен эски уя сымал көрүнүп, ошол өткөн кези классташтары эсине түштү. Кайгы, капа, сүйүү, өлүм, өмүр же кубаныч деген эмне экенин ал кезде анча маани бербей, дүйнө менен иши жок болуп ушерде чуркурап кирип чыгып жүрүшчү. Балалык кез эмнеле өмүр бою көңүл уялап, курак өткөн сайын ошол бала кезиң, ошол курагың кайра-кайра сагынтып, кусалантып, дегдетет десе көрсө балалык кез өмүрдүн башталышы тура. Бүткүл азем алеше аалам сен аны таза караган, кулжанын чучугундай таза курак тура. Кийинки күнү мылтык асынып, балалык издери калган кыя жондорго чыкты. Атайын өзү жалгыз барды. Бир кезде ушул жерлерде калган издерин, кыя жолдордон издегиси келди. Ушул жерлерде курч кунанды тыбырчылата чаап өтүп, кыздар менен бекинмек ойногон.
тетиги жондун кылда чокусуна барып, батып бараткан күндүн очоктогу жалындай кызыл алуусун тиктеп туруп, ошол күн батып бараткан тоонун артында да биздикиндей жылга жыбыттуу колоттор, миң сан жолдор, адамдар бар го деп, ошол жакты көргүсү, эгер канаты болсо ошол жакка дароо учкусу келчү. Андан ары жөнөдү. Шыралжын, сары андыз куурайын, сойгок, адырашман чөптөрүн мекендеп, ээн эркин жашаган сарайгыр чымчыгы бут алдынан пыр эте учуп чыгып, долононун мөмөлүү учуна илмет алма коно калып, чип-чип-чип, чирүүлүсө, аркы беттен кекиликтен корозу бакылдайт. Тигине ат үстүнө чыгып отурчу чоң кара таш. Кээде ушул таштын үстүнө чалкасынан түшүп жатып алып көктү тиктөөчү. Ошондо ар кыл куштардын үнү өзүнчө эле музыка болуп угулчу. Мына азыр да ошол эле үндөр, ошол эле тоолор, ошол эле жол. Көрсө жаратылыш маалына 4 ирет, 4 башка түр жамынып коюп гана баягысындай тура берет тура. Адамдарчы? Эртеси Илимбек ордунан тура электе короого машина келип токтоп, эл тойдунун бакылдаган үн угулду. Бул шаардык неме эмдигиче уктап жатабы? Калпагы шып тиреген эл тойду кирип келди. Илимбек кийинип аткан эле. Ассалому алейкум. Алейкуссалам. Сени келди деп угуп чыдап тура албай эртелеп жетип келдим. Кандай? Дурус. Өзүң кандай? Кандай болсун? Сенчилеп минтип беймарал уктап жатпайбыз. Эртеден кечке 5 манжабыз, 5 илик. Чабандардын комплекстүү бригадасынын бригадири имишсиң. Болсун. Ишенимге ээ болот деген эле ушу. Сен жөнүндө баарын уктум. Азыр баш көргөндү көз көрбөй турган чак. Анын үстүнө колхозу башкалык кылып, эми келип отурам. Баягы Миралы дос кандай? Кандай болсун, жүрөт. Мурдунан кичине курту түшөйүн дедиби? Же дале баягыдайбы? Кандай десем, карды ач, ичинде арак жок кезинде мурдунан курту түшүп калат. Анан кичине эле карды тоюп, ичинде бир нерсе болсо шымалана баштайт. Алар сыртка чыгышты. Короодо турган ГАЗ-69 машинаны көрүп, өзүң айдайсыңбы? Деди Илимбек. Өзүм? Жүр. Менин эмне кылып, эмне коюп атканымды көрүп кел. Эл тойду анын жанына отургузуп алып, таш жол менен машинасын өңкүлдөтө айдап жөнөдү. Сен аябай өзгөрүлүпсүң, эл тойду. Мүмкүн жаштыгыбыз калган жок да. Баланын атасы болдум. 20 ашык кишиге бригадирмин. Иш боюнча райкомдун секретарынын кабинетине түз кирем. Анан мен өзгөрүлбөгөндө ким өзгөрүлөт? Ха-ха-ха. Райкомуңар кандай киши? Мировой киши. Аты да асыл баш, өзү да асыл баш. Өзүң көрүп келатасың, элдин турмушу аябай оңолгон. Туникелеп үй салышып, эшек, ат калып баары машинеге өткөн. Келсеңчи, Шолохов деле өзүнүн айылында жашап, дүйнөгө белгилүү жазуучу болбодубу? А мен жазуучулукту таштагам. Койсоңчу, эмне үчүн таштадың? Колдон келбейт экен. Сенин колуңан келбейби? Келет. Тиерге токтойлубу? Мейли. Мындай кооз жерлерди издеп таппайсың. Алар килемдей түрлөнүп жаткан суу жээгине келип токтошту. Түбүнө мончок таштары көрүнгөн тунук суу, таза жер, таза чөп, таза аба, таза асман. Илимбек тегеректи арыта тиктеп, көк чөпкө сулады. Эл тойду машинесинин чөнтөгүнөн бөтөлкө коньяк, гезитке оролгон эт жана 2 күрзө ыстакан алып келди. Ой, бул эмнең? Мен ичпейм. Ичпесең да ичирем. А өзүңчү, рульда отурасың да. Рульда эмес, энемдин ичинде отурсам да бүгүн сени менен ичем. Абайла, сактанганы Кудай сактайт имиш. Кудай бир алам десе, 12 таттуу болсоң да алат. Коньяктан башка ичпей калгансыңар го? Жумшагыраак деп шаардыктар виного качырып калса, жумшагыраак деп биз коньякка качырып калганбыз. Шаарга караганда айылдын турмушу алдыга өтүп баратканын мына ушундан көрө бер. Кана анда, жаш өлбөйлү, жамандык көрбөйлү, алып ийишти. Кана, эрменге бордолгон улактын этине кара. Кандайча эрменге бордолгон? Атайын дарылык үчүн. Мындан 2 жыл мурун такыр аш жакпай, илең салаң боло баштадым. Анан бир табып, тамырымды кармап туруп, эрменге бордолгон улактын этин же деди. Эрменге бордоп туруп, бир улактын этин бүтүн жедим эле, сен көр, мен көр айгып кеттим. Айрыкча адегенде ичегиси менен карынын чала жууп, анча-мынча бок сагы менен кайнатып жедим эле. Ой, сен жийиркенбе? Малдык эмне? Чөп да. Мал дегенин көзүнө көрүнгөнүм жей берчү чочко же тоок эмес да. Бок болгону менен чөп, таза чөп. Анын дарылык мазеси ошол бок синген ичеги менен карында экен.
себеби чөп аралаш жеген эрменди утуру кулгуп кепшеп атып, чөптүн дарылык касиети ичеги менен карынга бүт сиңет экен. А бул улактын жакында куйкалап сойдум. Даамы да сүрсүгөнсүп сонун болуп калат экен. Айтпа. Эл тойду машинесин өзүнүн курулуп жаткан комплекстүү бригадасынын жанына келип токтотту. Менин чарбам бүт уш жерде курулат. Кой короо, чабандарга үй, китепкана, бильярдкана, клуб. Келесиңби? Сага да уш жерге үй салып берем. Биздин райондон чыккан жалгыз жазуучу деп айтсам чалов жок дебес. Анын үстүнө адабият менен искусствону а киши жанындай көрөт. Шолохов өз айылында жашап, өз айылында жазып дүңктебедиби? Тууган жердин топурагы дем болуп, сен да уш жерден дүңктейсиң. Тилегиңе рахмат. Бирок мен ал өнөрүмдү таштагам. Койчу, тамашалап атат го десе, эмне үчүн? Колумдан келбейт көрүнөт. Кантип? Баягы жылы чыккан Максат деген аңгемеңди колмо-кол алып окушту го. Автору менин досум деп койсоң окушат да. Андан эмес. Мына мен өзүмдү окубадымбы? Өзүң бизди дайыма кайраттуулукка үндөчүсүң. Көрсө өзүң кайраттан тез тайма турбайсыңбы? Бирөөнү үйрөтүүгө баарыбыз кыйынбыз. Бирок башкага койгон талапты өзүбүзгө дайыма эле кое албайт көрүнөбүз. Пенделигибиз ушунда. Эгер сен чын эле таштасаң, анда көп нерсени жоготкон экенсиң. Кудай андай мүмкүнчүлүктү ар кимге эле бере бербейт. Ошо мага да бербептир. Жок, сага берген сага. Бирок сен колуңдагы алтынды жез экен деп ыргытып ийипсиң. Сен аябай өзгөрүпсүң, эл тойду. Баланын атасы болдук, жаштык калган жок. Кандай эми иштер, турмуш? Айтсам мүмкүн ишенбес элең. Баарын өз көзүң менен көрүп турасың. Айыл мурдагыдай эмес. Эл жер өнүп өстү. Мурун туулган айылыма анча көнбөй, анын өнүп өскөнүн анча билбей жүргөн экем. Эми силердин шаарыңарга трактор менен сүйрөшсө да барбайм. Туура кыласың. Өз бактыңды өз айылыңдан таапсың. Башка эмне керек? Үкү, деди эл тойду аларга жете келген Үркүнбайга. Жоргону акеңин алдына тарт. Бир кездеги кирийген Үркүнбай азыр ышкындай жигит болгон. Эл тойду, жоргону темеле кой, мен эми кайтайын, деди Илимбек. Кой, чудунукуна барып, аны бир козусун жебесең, анда аябай таарынат ал. Жээрге карында орун жок. Кудай буйрса дагы келем, ошондо сөзсүз жейбиз. Айтып кой, баласынан кабатыр болбосун. Ал окуп жана иштеп жатат. Чуду анда капа болот. Билесиң го, бир айтканымдан кайтпайм мен. Анда машиненин майына башыңды оорутпай, жорго минип кет, деди эл тойду. Эртең Үкү ошол жака барат, ошондо мине келет. Алдына тартылган жоргого Илимбек ыргып минди. Рахмат, эл тойду. Кат жазышып туралы. Чарбаңа көңүлүм тойду. Миралынын апасына айтып кой, уулу эсен соо иштеп атат. Же алып кетпей, же өзү бул жака келбей, жалгыз энесин кор кылмак болду. Энеси жаш болсо бир жөн, аябай картайып калды. Ал жөндө барганда сүйлөшөм. Кош анда, кош. 3. Илимбек шаарга кетер алдында апасын ынандыра албай, мурунго жаш элеңиз, деди. Барган сайын жалгыз жашоо кыйын. Анын үстүнө ойлосоңуз, сизди жалгыз таштап кантип көңүлүм чыдайт? Эл эмне дейт? Үй маселеси дейсиз. Дагы 2-3 жылдан кийин заводдон үй алам. Анда ошо үй алганыңдан кийин эле барайын. Сага арнап килем, туш кийиз соктуруп атам. Аны бүт элекмин. Анын үстүнө короо жай, мал. Ушунун баары сеники. А мен эмне? Жыймачы, термечи, кароолчу ганамын. Үйлөнсөң үйүңө буюм, тойго каржы керек, кагылайын. Илимбек бир алдын ойлонуп алды. Анан, мейли, бул иретте угайын. Кийин дагы айнып калбасаңыз эле болду, деди. Айланайынмай, дебиди энеси. Кириңди жууп, тамагыңды бышырып, маңдайыңда жүрүүнү кантип каалабайын? Ылайыгына жараша ойлоп, ылайыгына карап оокат кылбаса болобу? Азыр мага ал жерде эмне бар? Шаарга жаш кезинде эле барып көнбөсө, улгайганда адам көнбөйт. Андан көрө энемди жалгызсыратпайын десең, мени эртерээк неберелүү кыл. Анан дагы бир айтаарым, ал эски сөмкөсүн көтөрүп келип, ичинен конверттери үбөлөнгөн бир нече кат алды. Мени энем десең ук, сөзүмдү эки кылба. Бул кайдагы каттар? Деп Илимбек нары таңданан нары кызыга сурады. Бул атаңды мага жазган каттары. Илимбек сакал алгычын кое салып энесине чукул бурулду. Эмне дейт? Окуйсуңбу? Түнөрө кол шилтеди. Кереги жок. Эмне деп жазыптыр? Эмне десин? Айтып де. Илимбектен мага көңүлү ата деген сөзү гана керек.
Эгер көзүм өтүп кетсе очор ордумду андан бөлөк баса турган эч ким жок деп жазат. Апа, ов, бир кезде сиз мага уулум дөөлөт тоголок болот. Бир кылт этсе эле тоголонуп колуңдан түшүп калат. Мээнет жалпак болот. Бир жабышса ажыраш кыйын дедиңиз эле. Ошенттим беле? Эсимден чыгып кетиптир. Бир кезде ошол ата болмуш дөөлөтүн колунан тоголотуп түшүрүп алган. Ким күнөөлүү? Өзү. Эми тоголонуп жүрө берсин. Илим, айланып кетейиним. Миң жаман болсо да өз каның, өз атаң, шаарга барарың менен көз көрсөтүп, алы жайын сурап, көңүлүн алып кой. Турмушта не болбойт? Башыңа түшсө бүркүт да чычкандын канына зар болуп калат. Ал Илимбекти колунан алып кое бербей көзүн тиктиктеди. Мага сөзүңдү бер. Ушул айтканымды аткарасыңбы? Илимбек кыйылды. Аткарбайм деп кутула албоочудай. Бөөдө аны капа кылып алчудай. Ойлоноюн. Ойлон, атанын каргышы жаман. Эгер каргыш кылып ийсе, андан жаман каргыш жок. Кээде сен жөнүндө түшүмө арба эле кирет. Жакшы болсо сүйүнүп калам. Жаман болсо, кирпиктеринен жылт этип жаш чыга келди. Жаман болсо түнү ордумдан туруп алып, ушунуму кырсык чалбаса экен, баледен алыс болсо экен деп Кудайдан тилейм. Түшүмө караганда сен чоң санаага батып жүрөсүң. Баткак менен эле жүрүп отурасың. Айланып кетейиним ай. Сенде чоң санаа бар. Ал эмне санаа? Айтчы, жашырбачы. Илимбек апасын кучактай карс-карс күлдү. Бусурманым десе. Менде эмненин санаасы? Ден соолугум өгүздөй, окууну бүтүп алгам, ишим жакшы. Бокстан бүткүл союздук беттешүүдө байга алдым. Немис тилин жакшы сүйлөй баштадым. Немис достор менен каталышып турам. Алар мени Берлинге мейманга чакырып атышат. Көрдүңүзбү? А сиз менде санаа бар дейсиз. Эч кандай санаа жок. Түшүңүздөгү балчык ал эмгек. Күнүнө далбас уруп эмгектенем. Аябай кыйналып иштейм. Кыйналганым ошо сиз көргөн балчык. Ар бир күндү эртең менен ишен элим, уулуң бекер жүргөн жок деген ураан менен тосом. Ошент айланып кетейиним. Ошент садага болоюнум. Атасынын каттарын Илимбек апасынын көзүнчө окубаганы менен, бирок эмне деп жазды экен деп ичинен өзүнчө ойлонуп, кызыгып калды. Апасынын жогунан пайдаланып кайра үйгө кирди. Каттарды ордунан алып окуй баштады. Баягы эле ал билген, ал уккан сөздөр жазылыптыр. Бирок өзүнчө катылган башка бир кат аны катуу ойго салды. Анда мындай деп жазылыптыр. Сайкал, эрди катындын өз ара ички чатагын, айрыкча алардын кимиси көбүрөөк, кимиси азыраак күнөөлүү экенин дос туугандар дайым эле туура түшүнүп, туура көрүп, туура баамдай билбейт. Мен өзүмдү бул жерде актап, ал эми жаткан жери ылайым торко болгур марком мурунку аялымды жамандагым келбейт. Ажырашуу учурунда дайым эле бир киши күнөөлүү боло бербейт, болбойт дагы. Ошон үчүн ажырашуу маселеси боюнча биз биринчи же акыркысы эмеспиз. Жашоо бар жерде сагынуу, кусалануу, ажырашуу, кайгыруу боло берет тура. Кантейин, Сайкал, бир кезде тагдыр сени мага туш кылган эле. Анда сен 19да, мен 22 элем. Ошондо мындан 43 жыл илгери сени мага болгон жылуу мамилеңе маани бербей, кесир кылып, сага көңүл бурбай, балалык кылганыма эмгиче өкүнөм. Мен арзып, мен күйүп жанган өңдү түстүү кыздардын ичинде сенин акылың канча бийик, адамкерчилигиң жогору экенин анда кайдан билдим. Акыл эмес, чырайды жогору коюпмун. Ошого алданыпмын. Сулуулугуна суктанып үйлөнгөн Илимбектин апасы, өзүң билесиң, мени эл арасында сөзүмдү сөлтүк, кебимди кемтик кылса, ал эми ага өчөшүп атайын жаш алган кийинки аялым дүйнө менен эркеликти көтөрө албаган эсирме жинди чыкты. Кыскасы, сен өмүр бою күйөөдөн бактысыз болсоң, мен өмүр бою аялдан бактысыз болдум. Мына эми 60-та арытып калган курагымда өткөн өмүрүмдү эстеп кантейин көп жаңылыштыгымды сезем. Мына ошол жаңылыштыгымдан, өз уулумдан тирүүмдү айрылып, анын ата деген сөзүн угууга зар болуп, кор болуп жүрөм. Жашырбачы, Илимбек кароосуз калганда аны алып кетип, өз балаңдан артык багып, тарбиялап өстүргөнүң, мага болгон жылуу оюңдун, мамилеңдин али суу электигинен эле рахмат. Сенин акылыңа, ургаачылык сезимталдыгыңа, зор адамкерчилигиңе ыраазымын жана жеңилиштүүмүн. Канчалык башымды ийип кечирим сураганым менен баары эми кеч. Түшкү көлөкөдөй гана кыска өмүр калыптыр.
Айрыкча улгайган кезде же чалы, же кемпири жок жетим калуу бул көөдөк кездеги жетимдиктен 10 эсе оор окшобойбу? Ошон үчүн бир кездеги күнөөмдү мойнума алып, алдыңа барсам, колуңду берер белең. Калган тагдырыңды менин тагдырыма кошууга ынаар белең. Кат Илимбекти катуу ойго салды. Түнү бир мезгилге чейин уктай албай ойго жатты. Көрсө булардын бир кезде мамилелери болгон тура. Апасы аны кыйбай, ага бар, ага учура деп атканы ушундан улам тура. Демек баш кошуп алалы деген анын сунушуна мейли дөөгө ниети бар. Капырай десе, кандай гана окуялар, кандай гана тагдырлар болбойт турмушта. А чын эле эгер баш кошуп алышса эмне, жаман болмокпу? Бир кезде сууган мамилелерин көптү көрүп, көптү билгенден кийин эми улантышса, бири-биринин баркына, балким эми карыганда, өмүр бүтүп баратканда жетер. Бул маселе боюнча Илимбек эртеси апасына эч нерсе айта албады. Жөнөп баратканда гана: "Учура эле деп калдыңыз, тиги кишинин адресин бериңизчи", деди. Шаарга келип, адрес боюнча ал атасынын үйүн издеп жөнөдү. Атасы шаар четиндеги жаңы эле курулган кооператив үйлөрдүн биринде жашайт экен. Экинчи кабатка чыгып коңгуроосунун топчусун басты. Жооп болбоду. Кайра басып кыйлага турду. Эшик ачылбады. Кетип кечинде кайра келди. Коңгуроо жанында дагы кыйлага турду. Эшик ачылбады. Эртеси кайра келди. Эшик ачылбады. Анын каты кайра эсине түшүп, аны бир чети кичине аяса, экинчиден ага жолугушууну, ал жайын сурап көңүлүн алып коюуну туура көрдү. Коңшусунан сурамак болуп коңгуроосун басты. Шыйрактары жүндүү, анан да жаңы чыга баштаган өспүрүмдөрдүкүндөй кырма муруту бар, бирок көздөрү бакырагай нары толмоч, нары нооча аял эшик ачты. "Кечиресиз, коңшуңуз бир жака кеткенби? Сиз анын уулу болосуз го дейм. Окшош экенсиз. Ошон үчүн сурап атам. Анан кайда кеткенин билбейм. Бир жума ашты, көрүнбөйт. Кээде кызуу кезинде кирип калчу. Менин уулум бар, эң мыкты уулум бар. Ал жазуучу, аңгемеси чыгыптыр деп журналды бизге көрсөтүп, атүгүл бизге жууп берген. Ошол уулу көрсө сиз турбайсызбы? Бир жумадан бери көрүнбөсө, анда бир жака кеткен го. Мүмкүн, бирок бир жака узакка кетсе, бизге айтып кетчү." 2 күндөн кийин Илимбек кайра келди. Эч ким эшик ачпады. Үйдүн ээси кайда кетип, кайда экенин эч ким билбеди. Коңшу аял чоочулай мындай деди: "Байкайсызбы, эшик тараптан бир жаман жыт келген сит." Жаман жыт келгенин Илимбек да байкаган эле. Бирок ага анча маани берген эмес. "Менимче кулпуну сындырып көрүш керек", деди коңшусу. "Өзү жокто кантип сындырабыз? Газ менен тамашалашууга болбойт. Жыт күндөн күнгө күчөп атат. Мен күбө болом, ача бериңиз." Темир таяктын шиш учун кулпунун алдына коомай сойлотуп, анан 2-3 ирет Илимбек таяк учун оңго солго күйшөп алды эле каалга кычырай түшүп, кулпунун тили босогу тешигинен чыгып, эшик ачылып кетти. Эшик ачылаары менен үй ичинен ого бетер жаман жыт турду. Илимбек ичкери кирип барып, бет алдынан диванда өлүп жаткан атасын көрдү. Өлгөнүнө бир жума болуп калганбы, өңү карарып кетиптир. Үстөл үстүндө ичилип бүткөн арактын бөтөлкөсү, анын жанында көгөрүп кеткен нан жана колбаса жатыптыр. Атасынын өлүмү Илимбекти ого бетер катуу ойго салды. Көрсө башканы кой, адам тирүүсүндө өз үй, өз төрүндө мейман экенин. Демек башта эртеби кечпи бир өлүм сөзсүз бар экенин. Бирок ошол өлүм кандай шартта, кандайча келээрин ойлоду. Өзү башында туруп атасын көмдү. Анын ким менен мамилелеш же көңүлү жакын алыш бериши бар экенин коңшулары жана Илимбек жакшы билбеген соң, учурунда эч кимге кабар бере албады. Өзүнүн акыркы күнүнө сактап жүргөнбү, кассада анын 1000 ашуун акчасы бар экен. Акча салынган книжка терезеде, көрүнөө жерде жатыптыр. Мүмкүн карыя атайын ошентип ачык койсо керек. Маркумду көрүстөнгө болгону 10 чакты киши узатып барды. Алар Илимбек иштеген жерден келген кишилер эле. Атасын жайына коюп келгенден кийин Илимбек болгону болгондой айтып, "Сизге кабар бере албай калган себебим сөөк узакка жатып калыптыр. Ошон үчүн тезирээк көмүүгө туура келди" деп апасына кат жазып жиберди. Апасы ага жооп кылып, "Болор иш болуптур. Канчалык мамилеңер келишпегени менен сен анын өз каны, өз баласысың.
үйдү анын эсирген кийинки аялына алдырып жибербей, закон боюнча ажырашып алганы менен андан кызы бар. Өзүң ээлеп, атаңдын бейитине эстелик коюп, өз милдетиңди аткар. Илимбек бир көмүт үйдү ээлеп алууга кызыкпады. Тирүүсүндө ага учурашпай, аны менен мамиле түзбөй, ата укугун текке чыгарып жүрүп, анан өлгөндө анын үйүн ээлөөгө дити барбады. Абийири жол бербеди. Атасынын үйүн тазалап, жууп, өзүнүн жатаканасына баса берди. Атасынан көңүлү өтө калганы менен көзү өткөндөн кийин аны тээ көңүл тереңинде баары бир аяды. Бир киши жашады эле, эми жок. Аны издеп, анын жатаканасына, анын алдына жалдырап келгенин эстеди. Эмне үчүн адамдар көп нерсени кеч түшүнүп, ошонун азабынан көп жамандыктын курманы болушат, деп ойлоду. Көкүрөгү муңга толуп, ушундан улам кайрадан колуна калем алып, бул опосуз дүйнө жөнүндө, мейман катары бир келип кетчү адамдардын ар кыл тагдыры жөнүндө ак кагазга жүрөк төшөп жазгысы келди. Ошондо гана көкүрөгү бошоп, көңүлү жеңилдөөчүдөй сезилди. Мына ушундай ой санага коюп жүргөн күндөрдүн биринде Илимбек Алмажандан күтүлбөгөндөй кат алды. Атасы өлүп, өзү башында туруп көмгөнүн укса керек, кайгысын бөлүшө көңүл айтып, анан «Сенин катыңды алгандан бери» деп ал сөзүн андан ары улантыптыр. Айрыкча бир нерсе көз алдымдан такыр кетпей койду. Ал баягы экөөбүз таарынышкан күн. Сенин жаан алдында жалгыз жапа кала берген карааның. Ошол күнкү таарынычка бир эле мен же сен күнөөлүү эмессиң го. Менимче экөөбүз тең күнөөлүүбүз. Буга сени менден көп нерселерди жашырып жаап жүргөнүң жана сенин ошол кездеги абалыңды менин жакшы билбегендигим, түшүнбөгөндүгүм. Эми ал өттү, кетти. Эстеген менен не пайда? Мага жазган катың мени көп ойго салды. Сен жаза аласың. Айтмакчы, чыгармачылык ишиңди эмнеге биротоло таштап салдың? Сен өзүң мага дайыма максаттуу, максатынан кайтпаган кайраттуу адамдарды мисал келтирип сүйлөчү эмес белең? Анан эмнеге өзүң болор болбос түйшүккө, утурумдук, оң келбес карама-каршылыкка туруштук бере албадың? Катыңда ойлогон оюма, тилеген тилегиме жетишим керек. Ага жардам бере турган бир гана өзүңсүң депсиң. Сага жардамым ушул болсун. Сен чыгармачылыгыңды кайра улант. Бүгүнкү турмуштан алып бир зор чыгарма жаз. Жазып бүттүм дегендин эртеси куттуктап мен өзүм барайын. А сен жаза аласың. Сенин аңгемеңди мени менен жаткан бир кыз окуп ыйлады. Кош, ийгилик каалайм. Алмажан. Илимбек катты үстөл үстүнө коюп терезеге келди. Алмажандын каты көңүлүн көтөрүп, анын жылуу сөздөрүнө, баарынан да чыгармачылыгыңды кайра улант деп өз кишидей күйүп бышкан пикири аны кубантты. Зардесин ойготуп, тилегине дем берди. Анын үстүнө кийинки күндөрү чыгармачылыгын кайра баштоону, антпесе өмүрү эч бир кызыксыз болуп, кусаланып өтөөрүн сезип, айрыкча атасынын тагдыры, анын каттары кайрадан колуна калем алууга ой берип, чыгармачылыкты күсөй баштаган эле. Ал эми Алмажандын ага жазган каты анын бул оюна ого бетер от жагып, күч кошуп дем берди. Илимбек кайра жазуу үстөлүнө келип, галстукчан жакасын ого бетер жак-жайта тартып, күндөлүгүнө мындай деп жазды. Алмаш, сен азыр мени адабият майданына кайрадан ат салышууга күч-кубат берип, узатып жаткансыйсың. Сенин тилегиңе, оюңа рахмат. Троян согушунда гректер айбалта асынышып, жоого кандай аттанышса, мен колумда калем алып, так ошолордой азыр талаага чыгам. Жаратылыштан сен күткөн болочок чыгарманын сүрөттөрүн издейм. Мына ошондо сен гомерчесинен колума кол, күчүмө күч кошуп тур. 4 сол. Күндөр өтүп жатты. Илимбек алигиче башында чар жайып жүргөн Баштала элек романынын алгачкы эскиздерине материал жыйнап, чөнтөк дептерчесине оюна жарктей түшкөн кээ бир штрихтерди, кээ бир турмуштун тиги же бул көрүнүштөрүн жаза коюп, бейтааныш каармандар менен азыр анчейин келише албагансызса да, алар менен түш сыяктуу кол берип, аттарын ылгап жазып, аларга мына жакында кайрадан ишке киришебиз. Ошондо өз ордуңарды таап, элдин таза,
бай тили менен сүйлөп тургула деген сыяктуу ой пикирине өзүнчө сын көз жиберип, маашырланган кызыктуу ой санаада жүрдү. Бирок ал күн өткөн сайын романдын бир главасын жазмак түгүл алгачкы бир сүйлөмүн баштоого кудурети жетпеди. Көзүнө кээде жандуу күчтөр, учкул акыл, өзүнө өзү ишеним берген ач көзең сөөлөр элес булас көрүнүп, бирок турмуштун даяр чындыгы, даяр тажрыйбасы дали андан али алыс сыяктанып, ошол чындыкты, ошол тажрыйбаны үйдө жатып, же китеп окуу менен табаармын, үйрөнөрмүн деген ой ага тескерисинче бет алдына касаба зоо болуп турду. Көз жумду кылып, жаза берүүдөн өзүнөн өзү иренжип, эмгеги текке кетерин алдын ала сезип, сууй жыгылып чарчаганга чейин ойлонуп жүрчү. Бирок кээде күтүлбөгөндөй анын ички кызуу делебеси атырылып чыгып, турмуштун баардык тарабы көзүнө даана көрүнүп, деңиз сыяктуу аны көздөй жапырылып келаткансып, мына ушул учурду жаздым жибербей жазып калууга үлгүрө албай калчудай чый-пыйы чыгып кетчү. Ошондо ал кайта баштан турмуштан алган анча-мынча тажрыйбасына шерденип, карачы, жүйрөк туйлап, талант ашып ташып жатат. Жаштыктын ушул учурунда жазып калбаганда, кийин картайып, жүрөк сууй баштаганда эмнени жазып бермек элем? Жаш кезекте турмуштун жогорку чокусуна чыгып алыш керек. Төмөн түшкөнчө өмүр да бүтөт, деген чалпоо ою менен жазуу үстөлүнө келип отурат. Мындай учурда эмнегедир кайта тез эле баардык делебеси, жаштык күчү жалп эте өчүп, «Эй, жазмакерим, бышпаган казанга от жагып алба. Роман жазуу оңой эмес. Турмуш, ар кандай жазуучу, философ же акылмандан күчтүү жана татаал. Анан калса жазуучу үчүн биринчи шык, экинчи эмгек, анан да эң негизгиси дүйнөнү аңдап билүү керек. А сенде ушул мүмкүнчүлүктөр барбы? Көчүгүңө көк таш байлап алып, жылдап үстөл үстүндө адам тагдыры менен алышып, алардын өмүрүнөн көркөм сүрөт тартууга эркең шыгың жетеби? Окурмандардын талабы азыр мурункудай эмес. Окурмандарың сенден акылдуу, сенден билимдүү, сенден окумал. Эгер ушуларды таң калтыра алган китеп жаза алсаң, анда жаз. Ал эми көптүн бири болуп, айрыкча сени эч ким окубай, аты жөнүң китеп дүкөндөрүндө бозоруп, сатылбай турса, анда жазып, окурмандарга жек көрүнчү болуп не кыласың? Кереги барбы? Деген өңдүү түйшүктүү ойлор башын басат. Түн бир окум болгуп калган эле. Ал жазуу үстөлүнөн туруп терезеге келди. Анан сырттан эч нерсе көрүнбөгөн соң колу менен маңдайын басып, бир мезгилге чейин кыймылсыз тунжурап турду. Азыр эрки менен жүрөгүнүн ортосунда эмне бар экенин, эмнеликтен эрки жүрөгүнө баш ийбегенин өзү да билбей, ичинен баарын үйрөнүп, баарын көрүп, баарын окууга өмүрү жетпейт, агыры өжөр аракет керек деген чечимге келди. Өзүн өзү башкаруу эрки дурус экенин ойлоп, туруктуулугуна ишенип, бир романдык материал башында туман жамынып жүргөнсүп, ошол туман анын шыгы жарктей түшсө эле тарап жок болуп, нагыз турмуш, нагыз материал ой чөйрөсүндө даана келип, көзүнө көрүнүп тургансыды. Ошентип ал роман жазууга чоң ыкылас, чоң ынтызар менен киришти. Айрыкча ушул дем алыш кечи жазууга өтө дилгирленип, делебеси күйүп жанып турду. Жаш колуктусун сагынган жигиттей жазууну аябай сагынып калганын сезди. Көз алдынан романдын алгачкы эпизоддорун бүдөмүк көрүп, ой түйшүгүндө бири илирип, бирде буулугуп, ары бери басып жүрдү. Ана бет алдына Алмажандын сүрөтүн коюп алып, жазууга киришти. Таң атканча жазды. Көздөрү ачышып, уйкусу катуу келип, талыкшый баштады. Терезеге келип, форточкаларын ачып жиберип, кучагын жазып эстеди. Таң жели бетин аймалап көңүлүн сергитти. Уйкудан эмели чукурана ойгонгон шаарды ал чарчаңкы тиктеп турду. Ушул шаарда ушул түнү 2 глава жазып салганына сүйүндү. Өзүнө дем, өзүнө ишенич туулуп, чыгармачылыктын оор азабына жана ар кыл тагдырлар менен ак кагаз бетинде жалгыз гана күрөшкөн түйшүгүнө магдырап, жанчыла чарчаганына көңүлүндө кыялмас ыраазы болду. Ушинтип каржала иштеп, күнү түнү чыгармачылыктын түйшүктүү махабатында балкып жүргөн күндөрү
Кичине эле бош убактысы боло калса, ал жазуучулар союзуна же редакцияларга, айрыкча кай жерде жазуучулардын тобу жүрсө, ош жерге баргысы келип, ош жерди эңсеп, ош жерди каалап турду. Анын эң жакын, эң жакшы санаалаш, пикирлеш, көңүлдөш кишилери ушул жазуучу, акындар гана сыяктуу сезилчү. Чыгармачыл топтун арасында болуп, алардын талаш тартышуу, кызыктуу сөздөрүн уксам, күндөлүк ишиме дем берип, мени жаңы багыт, жаңы күрөш, жаңы ашууларга үндөп, шыктап турушу мүмкүн деп ойлочу. Жазуучулар элдин кечээги менен бүгүнкүсүнүн, же ак менен каранын ортосундагы адам тагдыры, же халтура менен чыныгы көркөм чыгарманын ортосундагы ар кыл маселелер жөнүндө кызуу талашып тартышып, кээлери кээде кызаңдашып, урушууга чейин барышчу. Ага айрыкча жазуучулардын кызаңдашканы, бири-бирине болгон курч тамашалары жага турган. Мына бүгүн да ушул жерде бир нерсеси бардай жазуучулар союзуна келди. Союздун зор залында ар кыл курактагы жазуучулар жаак кызыта бакылдап, ар кыл сөздөр эки ортодо ары-бери ыргып аткан экен. Илимбек билинбей жылып кирип бир четте туруп калды. Отургандардын бирөө: "Сөздүн ток этери эле жакшы чыгарма жаратуу" деп кызуулана сөздү бөлдү. "А жакшы чыгарма кантип жаралат? Аны кантип жаратыш керек? Жаратыш үчүн жазуучу өзү кандай болушу керек? Деги эле жазуучу деген ким? Маселе мына ушунда. Кыязы бул сынчы болсо керек" деп ойлоду Илимбек. "Жазуучу бул коомдук зор трибун", сынчы сөзүн улады. "Ошон үчүн бүткүл дүйнөнүн жүгү, бүткүл адамдардын кубанычы, кайгысы, тагдыры, ой санаасы анын жүрөгүнөн, анын кан тамырынан өтүп туруу кажет. Жөн эле өтүп турбай адамдардын кубанычына сүйүнүп, кайгысына күйүнүп, эй адамдар, андай эмес, мындай жашагыла деп аларга жол көрсөтүп, багыт берип турууга тийиш. Демек колуна калем алып, чыныгы сүрөткер болом деген жазуучунун жүгү оор, тагдыры татаал. А биздин көптөгөн акын жазуучулар андай жүктү сезбейт, сезсе да көтөрбөйт, көтөргүсү келбейт. Чыгармачылыкты алар жөн эле ремесло кылып алган. Айрыкча 70-жылдардын ооз көптүрмө кургак ураанга шыкалган ырс эли качан токтойт? Бирине бири атаандашып, биринен бири тыңсынып, сенден мен кем бекемин деп жазган романисттердин тобу пайда болду. Албетте, роман жазгандары жакшы деңизчи. Анткени тиги же бул улуттун адабияттагы жүзү, коомду роман аркылуу бааланат, коом роман аркылуу таанылат. Бирок ошол биринин этегин бири кармап, биз романистпиз деп жетелешип чыга келген жазуучуларыбыздын чыгармалары романдын жүгүн көтөрө алабы? Жок. Эптеп эле 300 бетке жеткире жазса, роман атап басмага сунуш кыла салышат. Кече көп ичип койгонгобу, кууттан чыккан текедей болуп шалпы бош отурган жалпак мурун жазуучу чычалай сүйлөдү. "Сынчым, сындай коюу оңой. Оңой оокат жок, болбойт дагы. Сынчылык же мугалимдик оңой, ал эми жазуучулук кыйын деп ким ойлосо ал зор жаңылат. 30 жыл жазып, бирок жазуучу боло албагандай эле өмүр бою күнүнө 3 маал тамак ичип жүрүп, бирок эмгиче кадиреси адамдай сыпа, маданияттуу тамак ичүүнү билбей жүргөндөр жок дейсизби? Демек башканы коелу. Тамак ичүүнүн да өз жолу, өз маданияты болот экен. Оңой оокат, оңой иш жок. Ким өз ишин оңой көрүп, оңой эле бүтүрө коюп жүрсө, ал түбү оңолбойт. Факты менен сүйлөйлү. Биздин республикада эле жарым кылым ичинде миңдеген китептер жазылды. 200-гө жакын акын жазуучулар пайда болду. Бирок ошол миңдеген китептердин ичинен 5-6 гана китеп, жүздөгөн жазуучулардын арасынан 5-6 гана жазуучу элге таанылып, жакшы китеп, жакшы жазуучу аталып жүрөт. Мына ошол 5-6 жазуучу өз ишин оңой эсептебегендер. Ким эми? Мисалы ошолор. Мисалы аларды бөлүп айтпайм. Эгер эле бөлүп айтсам чычалайсыңар. Эртең эле аларды артынан ушактап, же жолуна таш ыргытып чыгасыңар. Силер ушундайсыңар, кыскасы тойгонсуңар. Хе-хе-хе-хе. Сизге күлкү, а мен ушуларды ойлосом кээде ыйлап алгым келет. Сынчынын бул пикирин Илимбек оюнда туура таап, эгер эле акын жазуучулар сөз менен аны азыр камоого алса, ага дароо жардамга келчүдөй абалда турду. Бирок жазуучулар антип жекелөөгө барышпады. Сынчынын ачык эрөөлгө чыгып, кимдир бирөөлөрдүн жүзүнөн жазганбай, күйүп бышып ачык айтып чыккан пикирин алар анча баалабай,
көп сөзүнүн бир катары көрүп, атүгүл тамашага айландырып ийип алышты. Силерге тамаша, өтө тамашакөйлөр коомдук терс көрүнүштөргө эле эмес, өзүнүн жеке ишине да кыйла кайдыгер келишет. Жаман көрсөңөр жармаңарды бербей эле койгула. Силердин мына ошол өтө тамашакөйлүгүңөрдөн улам халтура арбыды деп ойлойм. Биздин айрым акын жазуучулар башканы айтпайын, ушуга чейин өз чыгармасында проблема көтөрүп чыгууну билбейт. Автордук позиция жок. Турмушту болгону болгондой кылып жазып кое берүү менен иш бүтпөйт да. Чыгарманын идеясы коомдук аспекттен чечилиши керек. Коомдо пайда болгон терс көрүнүштөрдүн кантип пайда болгон себептери көркөм иликтениши керек. Китепте жалпы элдик проблема көтөрүлгөндө гана жалпы элдик чыгармага айланат. Ушул учурда төмөндөн жогору карай эски тепкичтерди кычырата басып эки киши чыга келди. Буларды көргөн тигилер дүрүлдөй ордунан туруп, ийиле кол берип, кайра отура албай туруп калышты. Булардын бирөө белгилүү жазуучу Байгамбар Жайчиев эле. Экөөнүн гана күтүп турушканбы, аларды ээрчип тигилер жыйылыш өтчү залга киришти. Илимбек алар менен кошо кирип, эң арткы орундукка бурчка барып отурду. Бүгүн көп сөз угаарын билип, Илимбек ичинен жым этип алды. Талантбек Куловдун кезектеги жыйнагы талкууланат экен. Талантбек Кулов адабият чөйрөсүндө өзүн эрке баладай сезе турган. Айтканы айткан, дегени дегендей болуп, повесть аңгемелери удаа жарык көрүп, адабиятчылар тарабынан күндөлүк басма сөздө мактала баштаганы менен, бирок жалпы окурмандарга чыгармалары такыр жакчу эмес. Ушул шуулдаган жылмакай жигиттин ой санаасын, дараметин, көңүл угутун бир билейинчи деп, анын китебин Илимбек 2-3 ирет колуна алып, бирок бир да чыгармасынын аягына дээре чыдап окуй алган эмес. Жоктон барды жаратууну кой, турмуштагы бар нерсени, болгон окуяны жалган сүрөттөп, окурмандардын жан дүйнөсүн козгоп, аны ойгото албай, тескерисинче жалган окуялар менен окурмандын кыжырын келтирип жазат экен. Куловдун китеби боюнча азыр эле көптөгөн акын жазуучуларды ашкере сындап отурган адабиятчы доклад жасады. Докладты угуп отуруп, Илимбек бир нерсеге таң калды. Эми эле жазуучуларга зор талап коюп, нары курч, нары жалтанбай сүйлөгөн бул адабиятчы Куловдун китебине келгенде кайпактап, анын чыгармаларын терең талдап, калыс пикир айтуунун ордуна чөп башлай сындап келип, анан жылуу мактап салды. Бул эмнеси? Же мен, же окурмандар Куловдун китебине түшүнбөй, али түшүнөгү тайыз элеттик ой санаа менен жүрөбүзбү, деп ойлоду. Докладчыдан кийин жазуучу Байгамбар Жайчиевке сөз берилди. Жайчиев сынчынын докладын анча канагаттандыраарлык эмес деп таап, бирок Куловдун китебине буу да калыс келе албай, шагын сындырып албайын дедиби, орто баа берип, анан жалпы сөзгө өттү. Өмүр бою турмуш көйүн изилдеп, иликтеп, өзү адам боло туруп, бирок кагаз бетинде ого эле көп тирүү адамдарды жараткан нары даңктуу, нары чоң жазуучу Жайчиевдин сөзү мындай жыйында өтө жогору баалана турган. Байгамбар Жайчиевди Илимбек биринчи ирет мында бир нече жыл илгери жаш жазуучулардын кайсы бир чукак маегинде көргөн эле. Так эле китептеги сүрөттөгүсүндөй чачтары кардай ак, акылы көбүнесе көзүндө сыяктанган, нары бал пая тарткан бул ыймандуу киши трибунага келип мустакем деп сүйлөй баштагандан тартып, трибунадан кайра дүңкүйө түшүп кеткенге чейин зал ичи тунжурай жымжырттанып угуп, отургандарга ой мааниси ошондо аябай жагып калган эле. Үн тембри кыйла угумдуу, өзүн трибунада жана президиумда кандай жөнөкөй кармаса, сөзү да дал ошондой жөнөкөй, нары маанилүү, анан калса трибунадан пайдаланып, кээлерче жөн эле жеринен кимдир бирөөлөргө асылбай, же отургандарга тамаша көйлөнөм деп орунсуз куудулданып албай, чын дилинен, чын жүрөгүнөн адамды ишендирип, муютуп, ойлонтуп сүйлөгөн ошондо. Сөзүндө жазуучу деген жан багуу эмес экенин, журт тагдыры, журт намысы жана да турмуштун кашкөй кайрыктары жүрөгүндө эрте ойгонгон адамда гана, ошондо да эгер көкүрөгүндө зарделүү угуту боло туруп, анан да көчүгүнө зор көк таш байлап алып, 10 жылдап бүк түшүп жатып сөөмөй жортуп жазганда да жөн эле антти да, минтти эле деп бир болмуш жупуну окуяны эптеп божурап койбой, мезгил үнүн, ошол мезгилде жашап аткан адамдын ой санаасын,
күрөшүн көркөм табит, көркөм туюм менен сезе билип, көңүл кумарына арзыр бир азем искусство жарата алганда гана чыныгы жазуучу болууга укук, жол аларын, багыт аларын. Ал эми дээринде, көкүрөгүндө, канында анысы да, мунусу да караманча жок туруп, жөн эле тырмышып, өжөрлүккө, көктүккө салып, жадыгөйлөнө жазуучу болом дегендер жөн эле өзүн өзү алдап аларын. Мезгил, өмүр өтүп, анан 30 менен 40-тын же 50-нин оропарасына келгенде адабият жаатынан баары бир билинбей калып кетээрин. Калбаса да эптеп ырыскысын ар жерден үзө качып жеп, айрыкча эр ортону 50-гө келгенде эл аны акын же жазуучу катары баалабай, окубай жүргөнүн билсе, билмексен, укса укмаксан болуп, 10 жылдап дүкөндөрдө сатылбай жаткан китептерин колкоо кылып, кайра өкмөттөн сыйлык тилеп, журтка жаман көрүмчү болоорун, ошентип бир келген өмүр кунарсыз өтүп кетээрин. Андан көрө эмтен, жогорку билими деги болгондон кийин, эгер адамдар менен эле иштеше билсе, четтен жоопту кызматкерликке же мектеп, мекемелерге камчы салдырбай иштеп кете аларына, ошондо гана иш оңунан кетип, өздөрүнө да, элге да пайда берип, буякта халтура азайып, тартынчаак таланттарга жол кененирээк ачылаарын кыйла күйүп-ышып айткан эле. Мына ошондон бери бир нече жыл өтүп, чачы ого бетер агара түшүптүр. Башка жазуучуларга караганда Байгамбар Жайчиев жаш авторлорду көп окуп, аларга акылын, тажрыйбасын айтып, багыт берерин, анын өзүнө болгон мамилесинен улам Илимбек жакшы билчү. Жаштардын китептери жөнүндө чукак же чоң жыйындарда дайыма өз пикирин айтып, бу жерде ар бир өңүргө кенен токтолууга убакыт аз. Үйгө келгиле, кенен айтып берем деген сөзүндө эле жаштарга, алардын көбүн эсе чыгармаларына болгон нары жылуу, нары ынтызар мамилеси, аталык камы, жазуучулук аспия парзы байкалып, айрыкча сөз кайрадан жаштар туурасында жүргөндө, кайсы бир адабиятчы айткандай, эми ал баш көтөргөн көк жашаң шиберди чоң өтөктүн такасы менен эзе басып албайын деген бушайманда астейдил сүйлөйт. Сөздөн улам кээде тиги же бул жаш жазуучудан канча жаштасың деп капысынан сурап калганын Илимбек көп угуп калчу. Мындай учурда бери дегенде эле 30, болбосо 40ка кадуулап барып калган, бирок эмгиче жаш жазуучу аталып жүргөнү үчүн тигил кыйла ыңгайсыздана түшкөнүн Жайчиев биякта билип, сезип эле турганы менен, бирок тигини ого бетер арына келтире. 40ка барып калыпсың. А Македонский 30 жашында эле дүйнөнүн жарымын каратып калууга үлдүргөн. А Пушкин менен Лермонтовчу алыска барбай эле өзүбүздүн жоомарт Мукай Жусупту алалычы деп тигини көкүтө сүйлөп, анан кайра солкулдап күлүп, а жок бу жок дегенди коюп, убак саатыңарды чөнтөктөгү теңгедей бирден санап алып, жүрөктө от, карууда күч бар кезде иштегиле, иштеп алгыла деп, анан ушул эле учурда кайра ичинен атаңдын көрү, кечээ революциядан кийин 30 жаштын оропарасындагылар эле эл башкарып, же элге дүң таанылган акын жазуучу болуп калбады беле? А буларчы? Мезгил деген кыйын окшойт. Буларды мүмкүн бүгүнкүнүн селдей каптаган цивилизациясы билгизбей бечел кылып, жарк этүүгө чама бербей жатабы же? Же тарыхый чоң окуялар гана тарыхый чоң жазуучуларды жаратабы? Чынында эле ошондойбу? Революция менен улуу ата мекендик согуштун оропарасындагы чоң окуялар чоң жазуучуларды жаратты го. Азырчы? Анан калса азыркы күндүн адамы анча мынчага таң калбай, алымсынбай калды. Башка планеттен киши келиптир десең, ошондо гана саал баш көтөрүп таң калбаса, калган сенсация аларды анча кызыктыра албай калды. Деги бүгүнкү күндүн адамдары кандай? Мезгил үнү кандай? Мухаммед пайгамбар 12 кылымда бере албаган бакытты ленинизм 60 эле жылда бизге берди го. Жесир тоюнуп, жетим адам болду го. Анан ушундай заманда бүгүнкү күндүн адамына доомат койгонубуз кандай? Биз 50-жылдары жылдары бири-бирибизди жыйында көл шал терге салып, аябай сындап чыкчубуз. Чындык, калыстык үчүн бирөөнүн мансабына, экинчисинин даңкына карабай жакалашууга чейин барып, мындай талаш тартыштан, бетке айткан курчсындан чыркыраган чындык жаралчу эле го. Азырчы? Сен мага тийбе, сага мен тийбейин. Баары жакшы, баары бүтүп атат, баары ойдогудай. Эгер эле баардык ойдогудай болсо, анда эмне үчүн арабызда жат көрүнүштөр али да болсо бар, деген сыяктуу ойлорго төнүп кеткени байкалат.
Жайчиевди Илимбек кийин дагы бир жолу көрдү. Бир топ жазуучулардын кийинки жылдары жарык көргөн романдары жөнүндө белгилүү сынчы доклад жасап, докладында ал дүйнөлүк адабияттын бүгүнкүнүн талабынан туруп Кыргыз Совет адабиятынын азыркы деңгээлине тал төөндөй талдоо жасап, бирөөнүн даңкына, экинчисинин зоболосуна же жашына карабай калыс оюн ачык айтып, талдап, далилдеп, кыргыз адабиятынын бүгүнкүсү менен келечегине күйүп бышып сүйлөгөн эле. Жайчиев ошол талкууга өзү биринчи болуп келип, болгондо да жаштардын бет алдына президиумга отуруп берди. Сынчы Чу дегенден эле жазуучунун кийинки жылдары жарык көргөн романдары жөнүндө айтып, романдагы кемчил деп тапкан жактарын өтө эзмелеп, уламалап сүйлөп отуруп алды. Кыскасы, кыргыз адабиятынын башатына алгачкылардан болуп жол салган аксакал жазуучуну ошол күнү кыйла эле жаак кызыта сындап алышты. Өтө макталып, же өтө сындалып атканда ким да болбосун канчалык акылы эркин башкарып турганы менен өзүнүн ошол учурдагы ички сезимин көп болбосо да кичине билгизип алаары бар. А бирок ошондо Жайчиевди уурдана тиктеп отургандар анын жүзүнөн анчалык эч нерсе көрө алышпады. Талкууга келгенде балпайган ыймандуу жүзүндөгү баамдуу көздөрү кандай абалда болсо, дали ошол кунунан, ошол ажарынан жазбай, кайра нурдана күлүмсүрөй калып отурду. Бул күлүмсүрөшү кээ бир ызакор, чычалама кишилердей атайын эмес, жөн гана ички сезими көзүнөн ишенимдүү көрүнүп, анан сынчыга «Балким сеники да туурадыр. Бирок жазуучу үчүн мезгилден, элден өткөн калыс сынчы болбойт. Баарын мезгил өзү көрсөтөт. А сен сынчы катары талапты минтип кабыргасынан койгонуң да туура. Албетте туура» дегендей эле. Анын үстүнө адабияттын талабы жазуучунун кары же жаш экенин менен өлчөнбөйт. Сенин таскагың бошоп, карып калдың, а сен али сары ооз жаш баласың. Ошон үчүн ар кимиң алыңа карап мындайча жаз деген адабиятта талап болбойт, деп Жайчиев өзү айтып жүрбөйбү? Бул жерде жазуучунуку да, сынчыныкы да туура. Демек, улгайган жазуучу менен жаш сынчынын ортосундагы чыгармачыл тогушуудан улам чындык жаралып, кийинкилерге үлгү сабак болорлук эле. Талкуудан кийин кайсы бир жазуучу Жайчиевдин жанына келип, бул сынга пикириңиз кандай дегенде, «Мындайларга эрте жашымдан бышыгулак болгонмун», деди солкулдай күлүп. «Алгачкы романымды бир кезде аябай сындашкан. А силер азыр аны мактап жүрөсүңөр. Демек ал мезгил сынынан, эл сынынан өткөн. Ал эми аны сындаган адабиятчынын азыраты жөнү түгүл өзү жок, а романым жашап жатат». Мына ушундай калыстыгы, жазуучулук көрөгөчтүгү, билермандыгы менен бааланган Байгамбар Жайчиев да азыр Куловдун начар китебин талкуулоодо оюн ачык айтып, калыс келбей жылуу жумшак баа берип, анан жалпы сөзгө өттү. Буга Илимбек таң калды. 5 сол. Орто толо тамак. Үстөлдүн бу башында манты булоолосо, экинчи башында шишкебек, күрөшкөлөрдүн керденине чыга шуулдаган пиво. Адатта Илимбек көп сүйлөбөй көп укчу. Бирок бүгүн кыйла шаңдуу. Убакытты баалай албаган киши саке жашоону баалай албайт. Тигине убакыт өтүп атат, убакыт менен кошо өмүр өтүп атат. Бирок кандай өтүп атат? Мазмундуу өмүрлөр убакыт менен ченелип, мазмундуу өтүп атса, мазмунсуз өмүрлөр эптеп жан багуу менен өтүп атат. Демек, максаттуу өмүрлөр саке убакыт сааттан башталат экен. Убакыт саатты Жайчиев айткандай чөнтөгүңдөгү теңгедей эсеп чотун ала жүргөн кишиде гана тартип, маданият болот экен. Ал эми тартиби, маданияты күчтүү элдин мамлекети күчтүү болот экен. Кыскасы, тартип бар жерде бакыт бар. Ошон үчүн биринчи тартип. Ал эми биз көбүнесе насаат окуп, кулагына кирсе кирбесе да акыл айтуу менен бирөөнү тарбиялагыбыз келет. Мен ушуга анча кошула бербейм. Тарбия алчу кишиге көп акыл айтпай, көп иштетиш керек. Мына бул миралыны жакшы сөз менен тарбиялай аласыңарбы? Албайсыңар. Муну жону ооруганча туз артыш керек. Ошондо гана ийге келет, ошондо угат, ошондо жели түшөт. Мындайларга көп тамак бергенден көрө көп иштетиш керек. Көптүн арасында бошоңураак отурган миралынын башы ого бетер шылктай түштү. Чыдыйган чоро аркы бурчта чыпылдап тыңсынат.
Миралы жамандык кылса өзүнө кылат, бизге эмне? Эң негизгиси оозубуз ашка жеткенде тумшугубуз ташка тийбесин, согуш болбосун ылайым. Кана ошон үчүн 13 май алган Салмандын бригадасы заводдун парк ичиндеги ээн эркин пивоканасында мына ушинтип бака-шака түшүп атты. Бир гана Сиркебай али айылдык жана балалык таза ыйбоосу менен бир четте унчукпай сөз угуп отурду. Заводдо иштей баштаган алгачкы күндөрү ал аябай кыйналып, айрыкча орус тилин такыр билбегенге ого бетер ар кимге жалтак тиктеп, жалтак сүйлөп, ушундан улам ишке дилгир, тың, бирок бошоңураак өспүрүмдү кээ бир корчойгон тыңсымалдар ызы-чуу цехте кагып силкеп, жүрөгүнүн үшүн жаш кезинен алып ого бетер жалтак кылып баратканын байкаган Илимбек аны ийинге эркелете кагып: «Эч нерсе эмес, иним. Ушинтип жүрүп бышасың, такшаласың, адам болосуң. Айтарым, орус тилин жакшы үйрөн. Сөзүңө сөз менен жооп берип, такылдаса такылдап жооп берип, орус жигиттери менен достошуп, алардай зор пейил, калыс боло бил. Кээ учурда мен запкыны Жайлообай же Кыштообайдан көрүп, бирок калыстыкты Петров менен Сидоровдон көрүп жүрөм. Бара-бара баарын билесиң, түшүнөсүң. Эң негизгиси жакшы иште. Көп нерсеге ишенбесең ишенбе, бирок эмгегиңе ишен» дей турган. Мына ушул Сиркебайдын жанында сабыры суз отурган Миралы чыгып кетмек болуп, бирок чыгып кете албай отурду. Дымагы көзүнө чыгып, төрдө отурчу баягыл жолборс төш Миралы азыр жок. Азыр ага эч ким жаман айтпаса да, өзүнөн өзү бөксөрүп, өзүнөн өзү шылкыйып, басмырт отурду. Айтмакчы, мындан 2 ай мурун 15 күндүк соолуктургуч жайдан келсе, сону өзүнө тиешелүү буюм тайымын алып жатаканага чыгып кетиптир. Үйгө кирип кыйлага дейре тунчурай соксоюп, жаман диванда жалгыз отурду. Анан сону таштап кеткен зор табакты полго бир уруп сындырды да, катын кетсе төшөк жаңырат деп ойлоп, сынык телевизорун 2 бөтөлкө аракка сатып көчөгө чыкты. Ошол күнү бөтөлкөлөш ашыналары менен кечке ичип, чөнтөгүнө дагы бирди салып үйүнө келди. Бир бөтөлкө чөнтөгүндө келгенге көңүлү чак тартып, илинип турган эски гитарасын колуна алды. Бөтөлкөдөгүдөн жарым стакан алып ийип, анан гитарасын көпкө дыңгыратып чертти. Жүзү тамылжып, көздөрү өрттүү муңайып, өктөө менен үн кошту. Же бирөөгө бактымды уурдатканбы, же бактыдан Кудайым кууратканбы, же болбосо энекем эссиз төрөп, өмүрүмдү эртелеп уулантканбы? Же болбосо энекем эссиз төрөп, өмүрүмдү эртелеп уулантканбы? Өмүрүмдүн гүл багын өзүм тепсеп, өңгөлөрдү күнөөгө кыйдым бекен? Өтүп кетсем өмүрдөн арман менен жашады эле бир байкуш дешер бекен? Өтүп кетсем өмүрдөн арман менен жашады эле бир байкуш дешер бекен? Ошонун эртеси кечке ичип, чөнтөгүндө тыйын калбай калганда гана ишке чыкты. Иште катуу жаза күтүп турган эле, жазаны алды. Пивокана бака-шака, маңдайына түшкөн куусаңкы чачтарын чоро утуру артына элпек серпип, Пантелей Клепиковго өбөктөй калып тыңсына бажылдайт. «Да, Пантеке, те, которые считают, что в недалеком будущем всякий труд должен стать удовольствием и даже наслаждением, то они, по-моему, глубоко ошибаются». Пантелей жумшак чылмаят. «Настоящий труд всегда будет труден и вряд ли когда-нибудь станет только наслаждением». «Да, совершенно правильно», — деди Илимбек. «Даже писатели говорят о муках творчества, чем о наслаждениях. Великий Толстой, оказывается, 13 раз переписывал начало Анны Карениной, а Джек Лондон принуждал себя каждый день садиться за стол, чтобы написать, хочется или не хочется, свою обязательную 1000 слов. Вряд ли он испытывал при этом наслаждение. Скорее, это было похоже на добровольную каторгу». Салман карыя жерди мурутун сылай, жаман мүштөгүн чөнтөгүнөн алып атып, Илимбекке кыйгач тиктеди. «Труд тогда радостен, когда в нем есть хороший результат. Если нет, то это настоящая каторга. Ну, друзья, всему должен конец. Кеттик». Пивоканадан чыгып баратканда Чоро Салмандын жанында чыдыя катарлай калып баарына угуза сүйлөдү.
Кандай дейсиңер? Эмдиги 13 маянаны алганда пивоханага эмес, аялдарыбызды ээрчитип алып ресторанга баралы. Аялы жокторчу? Аялы жок болсо үйлөнсүн, үйлөнбөсө зордоп үйлөйбүз, деди кимдир бирөө. Зордоонун кереги жок, деди Чоро. Анан Сиркебайга бурулду. Иним, эсиң болсо 30га чейин үйлөнбө. Эрте жашыңдан үйлөнсөң, эрте картаясың. Кой, андай дебе, деди Салман. Бул сен күйөө бала, карындашымдан көңүлүң калып бараткан го. Бүгүн көп сүйлөп, анын үстүнө мулуңдап эле калыпсың. Анын жөнү бар, Саке. Эмне болду? Кече карындашыңыз менен кичине урушуп калдым эле, ошон үчүн көңүлүм чөгүп кетпесин деп кечээттен бери өзүмдү көңүлүмдү көтөрүп жүрөм. Ха, ит элесиң да атаң чайын, деп Салман карыя чыдыйган Чорону бийиктен жактыра тиктеп. Пантелей, мынагунун сөзүн угатасыңбы? Карындашымды буга калыңсыз бергемин. Арзандын шорпосу татыбайт деген ырас. Бул эми карындашымды чанып калыптыр. Калың төлөтсөм болмок экен. Хорошие парни, деди Пантелей тигилер менен коштошуп, Салман экөө кууш кыябанга түшөрдү. Помнишь, Салман, лет 10-15 тому назад такие веселые, такие работящие ребята в нашем заводе ведь были считанные, а сейчас? Азыр чын эле а кездегидей эмес болчу. Айрыкча 60-жылдын башында айылдык жаштар түп көтөрө окууга аттанышты. Катуу нөшөрдөн кийин кокту колоттон түшкөн селдей алар кыргыз тоолорунун ар тарабынан чууруп түшүп, вуздардын босогосунда аруунун уюгундай биринин үстүнө бири түшүп, басууга жер, өтүүгө жол бербей дүңгүрөйт да 3-4 сыноодон кийин алардын сели какшыган, сайдай шылдырай түшөт. Сыноодон өтпөгөндөр дале вуздун алдында ага кылчактап, үмүт берип, узун орундукта көпкө салбырай отурат да анан шылкыя жолго түшөт. Мындай учурда аларга завод, фабрикалар эшигин ачып, атайын уюмдар аларды өзүнө ылайык ишке чегип, айрыкча элеттик өспүрүмдөргө камкордук көрүү иши катуу жүрөт. Айтса, мындан 10-15 жыл илгери завод, фабрикаларда кыргыз жаштары араң эле 10дон саналса, мына ушул окууга өтпөй калган азаматтардын селинен алган алар азыр миңдеп, жүздөп көбөйө берди. Техниканы, али такыр билбеген өспүрүмдөр токарь же фрезеровщикке үйрөнчүк катары кабыл алынып, алдуу күчтүүлөрү куюучу цехтерде чоюн сапырып, кызуу эмгектен Күр шаарына тез эле аралашып кетти. Айрыкча эртең менен заводдун ашканасынан тамактанышып, ар бири өз участогуна шашылып жөнөп жаткан ондогон өспүрүмдөрдү карап туруп, Пантелей Клепиков: "Ну, тоонун шумкарлары, биздин колдон ишти ала турган учуруңар келди. Кызуу эмгектин майданынан карааныңарды бир көрсөткүлөчү", дей турган ичинен. 6-сол. Илимбек атасын түшүндө көрчү болду. Атасы арып, чарчап, алыстан келип, анан Пантелей жаткан керебетте жатат имиш. Өзү абдан азыңкы, жанында бир нерселерди кыбырап кылып апасы жүрөт. А бир ирет түшүндө атасы так эле баягы биринчи жолу издеп таап келгендей: "Уулум, бу мен атаңмын", деп эшиктен кирип келет. Илимбек аны аябай аяп, атүгүл муун жүнү бошоп, атасынын көкүрөгүнө боюн таштайт. Бирок ал атасы мейли баягы ирет атасынын үйүн издеп барып, анан кулпуну бузуп кирүүгө темир таяк берген шыйрактары жүндүү, кең далы коңшу аял имиш. Аял темир таяк менен кулпуну кычырата ыкшап, ачканы калганда колунан таякты сууруп алып: "Бул эмне кылганыңыз?" десе, ал аябай буркурап ыйлап: "Атаңын үйүнө эмне келбейсиң? Атаң сени күтүп, күнү бою керебетте жалгыз жатса, сен жоксуң", десе, көз жашы тып-тып тамат имиш. Абуту тизесине дейре чычалайдай кара күйүк имиш. Айрыкча мына ушундай баш аягы жок түштөрдөн кийин Илимбек атасын көбүрөөк эстеп, ушундан улам анын бейитине барып коюуну ылайык тапты. Ислам карыянын бир көмүт кооператив үйүн анын мурунку аялы же анын аталаш туугандары мурас катары талашып келүүгө ниеттенишкен жок. Маркумду коюу учурунда баардык түйшүктү, милдетти Илимбек өз мойнуна алганын уккан алар үйдү мурас катары талашууга даашпады сыягы. Мына ушул үй жөнүндө же аны мураскор катары тезирээк ээлеп калуу жөнүндө Илимбек негедир ойлободу. Атасы тирүү кезинде анын аталык укугун чанып,
Андан качып жүрүп, анан өлөөрү менен үйүнө ээлеп калууга чыны менен ниеттенбеди. Өз абийирине, өз принцибинде каршы тура албады. Атасынын бейитине барып, гүл коюп, анан үйүнө келди. Баягында үй ичин жууп, форточкасын ачып кеткенге бөлмө ичи ого бетер тазарып, желдеп туруптур. Диванга отуруп, атасынын ар кыл буюм тайымы салынган кичинекей кол сөмкөнү ачып, андагы буюмдарды кызыгып, бирден карай баштады. Паспорт, удостоверение үчүн түшкөн сүрөттөр, ар жактан келген каттар, дипломдун копиялары, ар кыл өлчөмдөгү бүчүлөр, галстуктар жана адреси али жазыла элек конвертке салынган кат жана башкалар. Ушул каттан кыя өтө албады. Ачып окуй баштады. Саламатсыңбы, Сайкал? Ден соолугуң жакшыбы? Эмнеге кийинки жазган катыма жооп бербедиң? Бир кезде анда жаш элек. Менин артымдан сен чуркаган элең. Мына эми карыганда сенин артыңдан мен чуркай баштадым. Ой тобо, турмуштун калыстыгын көрчү, Сайкал. Бүгүн бирөө экинчисине көз каранды болсо, эртең эле экинчиси биринчисине көз каранды болуп калат экен. Ошон үчүн эгер адам жакшы болоюн, кор болбоюн десе, тирүүсүндө бирөөнүн көңүлүн оорутпай, колунан келсе жардам берип, эртеби кечпи аны менен жакшылык же жамандыкта болсун кездешип калаарын ойлоп, сезе жүрүшү кажет окшойт. Турмуштагы мына ушундай ар кыл нерселерди, айрыкча мага окшогондор эрте жашынан жетик түшүнө билбей, өмүр өтүп, карып, эртең кетчү меймандай тигил дүйнөгө карпа куруп камылга көрүп калганда гана түшүнүп, акылына кире баштаганы кандай гана өкүнүчтүү. Эгер эйгем эки өмүр берсе бизге, биринчисинде жаңылсак, экинчисинде жаңылбай жашап өтөөр элек. Бирок кантели бизге бир гана өмүр берилиптир. Ошон үчүн буга чейин жаңылып жаздым. Эми мындан ары жаңылбай, канча өмүр калса ошону болушунча аспиеттеп, бири-бирибизге жөлүк таяк болуп жашап өтүүгө али да болсо мүмкүнчүлүгүбүз, шартыбыз бар. Эгер эле сен макул болсоң, токтоосуз сага барууга даярмын. Сенин кадырыңа менин кадырыма бир гана сен жетчүдөй сезилесиң. Көрүшкөнчө, Ислам. Бул катты эмнеге жөнөтө албай калды экен, деп ойлоду Илимбек. Почтага салам деп катын кайра чемоданга салып алган эмнеси? Мына дагы бир кат. Конверти аябай эскирген. Катты ачып, нары чочуп, нары ичинен жым этип алды Илимбек. Анткени бул апасы Сайкалдын атасы Исламга жазган каты экен. Ал шашылып окуй баштады. Ислам, катыңды алдым, рахмат. Мени унутпаганыңа. Жашоо кандай болсун, алынча. Каттарыңда көбүнчө өткөндү эстеп, мени мактап, а өзүңдү жемелеп көп нерселерге өкүнүп жазасың. Бирок сен жашыңдан эле өтө жеңил ойлуу, же бирөөгө жаман санаган көрө албастардан эмес элең. Өз ишиңе аябай тың, шайыр, шайдоот жүрүшүң мага айрыкча аябай жага турган. Албетте, аттын күлүгүнө, аялдын сулуулугуна кайсыл эркек суктанбасын. Бирок сен ашкере суктанчусуң, акылдан сулуулукту жогору койчусуң. Сенин кемчилигиң мына ушунда. Акыры түбү сулуу аялың көзүңө чөп салды. Башканы кой, сени ташыган шофёрүң менен жүрүп кетти. Беделиңди түшүрүп, сен эле эмес, балаңды кошо бактысыз кылды. Албетте, өзүң айткандай, айрыкча улгайып калган куракта сендей эле мага да жалгыз жашоо кыйын. Мен сага макулдугумду берер элем. Бирок бир нерсе мени кыйнап жүрөт. Илимбек эр жетип калды. Анын бул жарык дүйнөдө жакын көргөн, кадырлап кастырылган азырынча менден бөлөк эч кими жок. Айтмакчы, мен аркылуу Илимбекке 10 жылдап жиберген акчалай жардамың жөнүндө ага жана анын адресин сага ушуга дейре ачык айтпай жашырып келдим. Анткени сага кетип калат деп корктум. Түшүн, мунун баары сага жамандык кылайын дегенден эмес. Сенин аялың бар, андан кызың бар, а менин сен деп жүрүп эч кимим жок. Илимбектен айрылганым, баарынан айрылганым. Ал энесинин зор күнөөсүн билбейт. Билүүнүн кереги да жок. Энеси ал үчүн кандай ыйык болсо, ошол ыйык бойдон көңүлүндө кала берсин. Мени ал канчалык сыйлаганы менен анын бир азаматтыгы энесине эстелик коем деп каражат жыйнап жүрөт имиш. Ойлоп көрчү, ал антип жүрсө, а мен анын ою боюнча апасын таштап кеткен кишиге баш кошуп алсам, анда Илимбектин мага болгон таза ою сууп, мага эле эмес, башка адамдарга да ишенбей, аларды жек көрүп,
жашоодогу жакшылыкка, тазалыкка ишенбей калабы деп корком. Ошон үчүн эгер эле мени менен турмуш курууга чындап оюң болсо, анда уулуң менен мамилеңди оңдо. Аны менен жараш, кандай да болсо жараш. Анткени ал өз каның, сени кечип кете албайт. Эгер эле аны менен мамилеңди оңосоң, калганы өзүнөн өзү эле бүтө бере турган иш. Илимбек диванда шалдырап ойго муюп отурду. Көрсө, көп иштер буякта жаткан тура. Эмне деген тагдырлар? Бүгүн бар, эртең жок өмүрлөр. Илимбек көрүстөнгө келип, мостойгон суз моло эстеликтердин арасынан атасынын бейитин тез эле таап алды. Өзүнөн бөлөк эч бир тирүү жан басып келбептир. Ким келмек эле? Көк чымын дың эте учуп өткөн дөмпөйгөн боз топурак бейитти телмиректиктеп узакка турду. Атасынын тирүү кездеги үнү кулагына угулду. Мен куруйун, кечир, карыганда кокулой башым калды. Ая, жер албаган атаңды. Ата! Деди Илимбек. Анан бейит жанына чөгөлөй отуруп, бейит топурагын чеңгелдей, муун жүнү бошоп, балбырай түштү. Кечир, ата!